Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Кесиптештер деп кайрылган абдан жагат да, анткени баардыгы ошо программист болуп кетсе экен деп ошондой ниет менен айтам. Баардык кесиптештерди кош келипсиздер дейм бүгүнкү жолугушууга. Бүгүнкү жолугушуунун коноктору алыскы Германиядан. Э, Германиядагы чоң IT компаниялардын бири, бул бир эмес, номер один SAP'де иштеген Айзат Акбекова эже ошол эле учурда Германиядагы кыргыз German IT комьюнитинин негиздөөчүлөрүнүн бири. Ошол Германияда кыргыз программисттеринин башын бириктирип, ал жакта бир жакшы коомдук уюмду түзүшүп, сонун иштерди кылып атышат эжелер. Ошол эле учурда айтидеги тажрыйбасы абдан мол. Ошол кыргызча программалоону акысыз үйрөнүүгө бир жакшы шарттарды түзүп аткан. Кыргызстанда кыргыз программисттер көбөйсө, ошо кыргыз тилинде дагы үйрөнүүгө мүмкүнчүлүктөр көбөйсө деп, айрыкча жасалма интеллекттерди дагы ошол кыргызча сүйлөтүүгө аракет кылып жүргөн байкебиз Мурат Жумашев байке. Код жаз деген платформа бар. Бул ошол кыргыз тилинде бир канча программалоо тилдеринин базалык деңгээлин үйрөнүп баштоого азыр сонун мүмкүнчүлүк болуп турат. Ошол эле учурда бул кишилердей, аты аталган кишилердей тажрыйбалуу болбосо да, бирок ошол тез арада мындай кыска убакыттын ичинде бир аз карьералык өсүш жасай алган жигит Нурдөөлөт Рыспаев. Бул азыркы учурда Мегаком компаниясы менен Бакай банк компаниясынын бэкенд программисти. Ошол урматтуу кесиптештер, анан бүгүн мындай ушундай сонун адамдарды топтоп сиздерге бир жакшы бир ойлорун, пикирлерин ачып берейин деп уюштуруп аткан менмин, Турат Алыбаев. Баардыгыңыздар кош келипсиздер. Чоң рахмат келип бергениңиздерге, убактыңыздарды бөлүп ошол өлкөбүздүн жаштары деги эле Кыргызстандан мындай билимдүү, сабаттуу, сапаттуу бир программчылар көбөйсө экен деп, баардыгыңыздар эле ошол коомубуздун агартуусуна салым кошуп жүргөн адамдарсыздар. Бүгүнкү жолугушуунун темасы, бул өзү негизи өткөндө Бишкекте болуп өттү эле, оффлайн, технопарк коворкингде. Бирок убактыбыз да бир аз тарыраак болуп, анан жакшы ачыла албай калдык эле. Эми ошону дагы уландысы десек туура болот. айтидеги карьералык баскычтардын тепкичтери кандай болот, кантип айтиде карьера жасаса болот, кантип карьерабызды өстүрсөк болот, мына ушул теманын тегерегинде кобурашалы. Бул тема абдан маанилүү болуп атат. Себеп дегенде, азыр ушул айти окуйм деп келгендердин көпчүлүгү эле ушундай ишенишет, айтиге кирсе эле миллионер болуп кеткен атышат да. Бул суроо аябай көп келет. Анан бүгүн да бир кыз келген экен, ушу айти окуйн дедим эле дейт, өзү соодагер экен. Анан мен сурап атам, азыр бул жок дегенде 6 ай убакыт окушуң керек. Бул 6 ай аралыгында эч нерсе таппаганың аз келгенсип, 6 айдан кийин да дароо акча таап башташың күмөн. Балким бекер иштеп калыш мүмкүн, балким азыраак акча менен ишке кирип калыш мүмкүн, балким бир канча убакыт иш да таба албай калышың мүмкүн. Ушул 6 ай аралыкта соодадан өзүң канча акча табасың десем, 6 айда болжолдуу 1 миллион сомго чейин акча таба алам соодада дейт. Анан мен айткандан кийин анан жакшылап ойлонуп калды. Демек, мен жакшы ойлонушум керек экен. Мен бир аз мындай ар дайым акча таап турбасам стресс болуп кетем дейт да. Анда жакшылап ойлонушуңуз керек деп жөнөткөнгө туура келди. Эмнеге ушинтип ойлоп келдиң десем, азыр Инстаграмда рекламалардын баардыгы эле 3 ай окуу, 6 ай окуу, анан $5000 айлык ал, $3000 айлык ал деп аткандан, мен керелди күнү кечке базарга чыгып, жанагы базарчы катын болбой, ошол билим менен ошончо акчаны тапкым келип атты эле деген бир ачуу чындыкта бүгүн дагы ошол окуя болуп өттү. Анан мындай суроолор дагы көп. Анда ошол суроо сиздерге ошол баардыгыңыздарга эле окшош суроо болсун.
айтидеги карьералык баскычтар негизи кандай болот? Мындай чынында жашоонун мындай ачуу чындыгы кандай? Ошо кантип акча таап башташат? Чындап эле ошол 3.000 5.000 долларды курсту бүтө калып эле же бир университетти бүтө калып эле таап атышабы? Кимден баштайлы? Айзада же сизден баштай берели? Кыздын 40 жашы улуу эмеспи? Саламатсыздарбы? Барлығыңыздарга кутман кеч. Негизи ушул теманы талкуулаардан мурун мен буга чейин Нурдөөлөттү сизди тааныдым. Өткөндөгү чоң жыйында баарыбыз ушундай отурдук. Көздөрү жайнаган жаштар азыр дагы бизди карап отурушат. Анан Мурат мырза менен бул жерден түз биринчи жолу таанышатканыма сүйүнүп атам. Негизи ушул теманы баштаардан мурун мен Кыргызстандагы абалды билгим келет эле. Кандай дейсиздер? Же болбосо буга чейинки кылган мындай тажрыйбаларды угуп, анан башка чоңураак баягы биз күтүп алабыз го, башка чоң IT гиганттарда кандай карьера кылынат депчи. Ошону ошентип баштасак уруксатпы? Мен сиздерден баштайт элем да. Азыр Кыргызстандагы Макул. ITдеги иерархиядагы кандай кадамдар бар, кандай тепкичтер бар? Эң жогорку жеткен жагыбыз эмне болуп атат? Эми карьеранын аталышы боюнча депчи, э? Макул. Анда биз Мурат байкеге берет окшойбуз бул жактан тыйла тажрыйбалуу. Аха. Саламатсызбы Айзат, саламатсызбы достор. Мындай жакшы суроо бердиңиз, Айзат эже. Кыргызстанда эми абал мындай болуп атат да. Мурун мен 10 жыл мурун жумушка кирип атканда мен бир саналуу эле жерге киргенге күчүрүм бар эле да. Фирмалар деле аз эле болчу. Биз IT Attractor, Акфорта, анан Works for Web, анан дагы бир нерсе сыяктуу бир майдыча эле кичинекей эле фирмалар бар болчу. Алар бири бирин тааныган, көптөн бери чогуу иштеп жүргөн, көп деле алыска умтулбаган десем деле болот окшойт. Бирок чет өлкө менен иштеп, ар дайым ошо Америка, Канада менен иштеп турчу. Анан көбүнчө кыргыз балдар өтө эле аз болчу да. Анан кийин ошо Аттракторго мен 2014-жылы киргенде ал жакта ошо кыргыз балдар көбөйүп баштады ошо 2014. Анан кадимки эле айылдан келген, орусчасы анча деле эмес, бирок программалоонун отмуш тытып жазган балдарды көрүп аябай таң калып, баягы стереотип бар эмес беле, программист десе эле эми тиги орус балдар эле программалоо жагына күчтүү болот, калгандары жакшы болбойт депчи. Анан ошентип кыргыз балдар көбөйөттү, анан ошондо да мындай көзүмдө жетти, Кыргызстанда ушундай болот экен деп. Ошондо программисттердин саны көбөйө баштады, компаниялар да ачыла баштады. Анан кийин 2017-жылы, 2016-жылы бир дос бала айтып калды, биздеги мондай бир украиналык сайт бар. Украиналыктар чет өлкөлүктөр менен көп иштешет. Ошолорго жумушка кире алсаң айлыктар жакшы болот. Алар көбүнчө Европа, Америка менен иштешет. Анан ошентип мен деле ушу Ginico деген сайтка кирип, ал жерден ушу украиналыктардын сайты экен. Ошолор аркылуу жумуш таап, германиялык компания менен иштеген, бир стартап менен, Полкемпер деген жана минивендерди дом на колесах деп болот го. Ошо минивендерди арендага берген стартап болчу. Азыр деле бар. Ошентип анан мен бирөөгө айтам, ал да бирөөгө айтат, ошентип элдин баары ошо украиналыктар менен көбүрөөк ошо иштешип башташты. Чет өлкөгө мындай алыстан иштеген көбүрөөк популярдуу болуп кетти. Ошону менен айлыктар да бир аз өсө баштады. Конкуренция көп. Конкуренция дегеним кандидаттар аз. Кандидаттардын көбү ошо чет өлкө менен иштейт. Кыргызстанда бирөө программист алам десе кыйналып калат да. Ошентип айлык бир топ эле жогорулады. Ошондо менин оюмча пандемияга чейин аябай ошентип келаткан. Пандемия учурунда ошо программисттердин баары билинди, мындай үйдө отуруп иштесе болот деп. Анан ошондо тим эле катуу хайп болду окшойт да. Ошо пандемиядан бери аябай күчөп келип, могу азыр бир аз басаңдай баштады окшойт. Жаңы эле Кыргызстан эмес, дүйнө жүзүндө эле ошондой тенденция болуп аткан экен. Өткөндө ошо Makers деген курстар бар эмеспи? Ошол курстун негиздөөчүсү менен сүйлөшсөм, ошо пандемиядан бери аябай күчөгөн эле, азыр 2 эсе түштү дейт да. Ошоно нормасына келди деп айтып атат да.
Пандемияга чейин кандай эле, азыр деле ошондо норма болуп атат деп айтып атат. Анан биякта Кыргызстанда өсө турган болсоң, менин оюмча чет өлкөдөн кандай өссөң, бияктан деле ошондой эле өсө бересиң. Болгону кечинде иштешиң керек болот. Ошол мен үчүн мисалы бул аябай чоң маселе болуп атат. Ошон үчүн мен азыр чет өлкөлүк компанияларда иштегим келген жок. Кечинде мисалы Америкада жаңы эртең менен бул таң атса, сен алар менен эртең мененки чалышууларга катышың керек болот. Ошон үчүн түнкү 11-де сүйлөшүүдө отурасың да, 11, 12, түнкү 1-ге чейин. Ден соолук аябай бузулат экен. Мен өзүм Америка менен 4 жыл иштедим, Bitwealth компаниясында. Анан ошого байланыштуу дагы тенденциялар бар окшойт деп ойлоп атам. Мүмкүн анда ыгым табышаттыр. Бирок ошо байкашымча Америка менен иштеп анан ошо жагын айтып кыйналып атышат. ИПАМ ачылган бул жерде. ИПАМ билесиңер, ошо чоң чоң Google сыяктуу компаниялар менен иштеген, ортомчу деп айтса болот, ортомчу компания. Ал ИПАМ деген ошондо мага окшогон программисттерди, мындай тажрыйбалуу программисттерди алды дейли, алып туруп, анан Google'га убактылуу кээде ушундай болуп калат экен да, Google'да же Microsoft ушу сыяктуу компанияларга тез арада программисттер керек болсо булар бере калышат экен. Ошондой сыяктуу иштерди жүргүзүшөт, бирок ал жакта тажрыйба аябай жакшы тажрыйба алсаң болот. Ошол эле азыр Data Science боюнча өткөндө бир тааныш киши кирди. Маселелер аябай оор болуп атат дейт. Демек, маселе оор болсо ошого жараша тажрыйба алып атасың да. Жакшы жери тажрыйбалуу адамдар да бар, жардам сураганга. Жалгыз үйдө отуруп калсаң кыйналасың. Бирок мындай ал жерде ИПАМдын бир жерде офиси бар эмеспи, ошон үчүн бияктан барып иштесең, ал жерден башка бирөөлөр менен да мындай сурап иштесең болот деп айтып атышат да. Бирок айлыктар баягы чет өлкөлүк стартаптардай төлөй албайт. Бирок Бишкектин айлыктарын алганда мындай ортодон жогорураак окшойт, билишимче. Бирок анда деле минус, сен жана европалык кесиптештериң менен иштешиң керек, ошондо кечинде чалбарды аткарып сүйлөшүң керек. Жакын арадан баштап Япония жумуш сунуштап баштады. Ал жерде берде ошо бир нече компания ачылган, Pricer деген. Алар да мына ортомчулар да, берден программисттерди алышат. Япония компанияларына ошо иштетишет отургузуп. Айлыктары болжол менен ошо ИПАМдыкындай болот окшойт. Жакшы жери таң атпай эрте туруп канчаларды саат 7-лерде иштеп баштайсың. Кечке жуук тез эле колуң бошоп калат. Кечинде үй бүлөң менен убакыт өткөрөсүң да. Ошол жагы мен үчүн өзүм үчүн кызыктуу. Бирок андан тышкары эң мага жаккан жери Кыргызстанда стартап сценасы гүлдөй баштады. Стартап багыты мурун көп деле стартап деп деле эч ким деле кызыкчу эмес. Азыр бул жерде Accelerate Prosperity деген ошо компаниянын аркасынан окшойт. Ошонун аркасынан ошо стартап багытына көбүрөөк көңүл бурулуп, инвестиция тартканга дагы ошо жалаң эле Кыргызстандын инвестиция эмес, Кыргызстанда инвестиция алуу деле өтө деле жакшы эмес экен. Өз тажрыйбамда өзүм түздөн түз иштеген жокмун, бирок мен азыр бир стартапта кофаундерым бар, ошол инвестиция издеп көрдү. Анан бияктын биздин инвесторлор менен иштегенде такыр эле башкача экен. Ошо чет өлкөлүк инвестицияга аракет кылыш керек деп ошондой тыянакка келдик да. Кыскасы ушундай берде өнүгүү өсүү ушундай болуп атат, стартаптар ачылып атат. Бирок ошол эле маалда албетте эч ким жаңы үйрөнүп аткан адамдарды алгысы келбейт. Жаңы үйрөнүп аткан адамдарды ала турган болсок, мисалы бизде бир стажер кыз бар, экинчи курста окуйт. Ал өтө тың, мындай адамды көзүнөн эле байкап коесуң го, бул эми укмуш акылдуу адам экен депчи. Ошон үчүн ал кишини биз стартапка кел биз менен иштеш деп атайын алып атабыз. Мен ага азыр айлык төлөнгө шартыбыз жок болсо дагы, ал мындай тажрыйба үчүн деп иштеп атат. Мен бир четинен стажерлор менен деле иштегенде өтө деле жактырбайм. Анткени мен өтө көп убакыт кетирем, анан кийин ал киши болсо бир күнү мындай кичине көбүрөөк айлык жумуш келип калса кетип калышы мүмкүн да. Мындай лоялдуу адамдар дагы өзүң дагы карап алат экенсиң да. Бирок стажер менен иштегенде мен мисалы өзүмдүн убактымды кетирем да, өзүмдүн убактым
мисалы үй бүлөмө кетиренби же ошо стажерго кетиренби же стартапты өнүктүргөнгө кетиренби деп аябай карай баштайсың да. Ошондо чын эле аябай баалуу адис болот деп ишенген адамды тандап, анан кийин ошентип иштейт экенбиз да. Ошондо жаңы үйрөнгөн адамды өзүнөн да көз каранды болуп калат экен да. Ошо менин айтчу сөздөрүм ушул болду. Рахмат, Муратбеке. Сизге суроо бере кетсем уруксатпы? Ооба, Ошондо бизде мындай кылалы жанагы азыр. о, Э, Тема эркин эле болсун, ошо өткөндөгүдөй эле мындай баарлашуу форматында болсо жакшы болот аябай мындай подкаст форматына кирип алып кыйналбайлы да. Эркин эле ошо суроо болсо суроо, жооп болсо жооп кылып эле. бизде Мгм. айтып атпайбызбы азыр буюрса Нурдөөлөт дагы сүйлөсө дагы аябай толтура сонун ойлор айтылат болуш керек. Мындай болуп атат да, сиз айтып атпайсыздарбы азыр бизде мындай негизи башка кесиптерди караганда врачтар, буга чейинки мугалимдер деген сыяктуу анан баягы иерархиянын жолдору да болуп атпайбы? Мисалы мугалим, баштапкыч мугалим, анан орто канча жылдык стажысы бар мугалим, анан андан кийин биз айлыктарды албаганда ошол жанагы тепкичтерди айтып атабыз да. Андан кийин барып анан завуч болобу, директор болобу же бир өзүнүн бир жалаң мисалы биологдорго тиешелүү бир тема болсо биология боюнча бир өзүнүн жоопкерчилигин алган проекттерди алган мугалим болобу, ошондой болуп кетет. Анан IT салыштырмалуу бирок анын негизи көп эле болду айтинин чыкканда. Мындай Кыргызстандагы иерархия кандай болуп атат деп мени аябай абдан кызыктырды да. Мисалы сиз айтып атпайсызбы азыр жаңы үйрөнчүктөр депчи, ал үйрөнчүктөр менин оюмча бир 6 айлык курсту бүткөндөн кийин жуниор деп аталса керек. Жуниор деп аталабы? Андан кийин азыр Кыргызстандагы айтинин мыкты деп стартаперлер, ооба алар ээлери, бизнес ээлери болуп атат. Бирок мындай бир кандай десем, ошол бир жерге жалданып иштеген адамдар, кызматкерлер деп коелу, IT кызматкерлер. Ошолордун бир тепкичтери болот да, мына юниор болду, андан кийин middle болду, анан кийин мындай болду, анан жогоркусу эмне болуп атат. Анан өзү дагы эме IT дагы чоң болуп атпайбы? Анан девелоперлер кетип атат, анан жаңы багыттар болуп DevOps болушту, анан архитектор кетип атат деген сыяктуу мындай бир кайсы бир деңгээлдеги систематика барбы бизде? Адамдар бизде жөн эле болжолдоп эле junior, middle, Мгм. senior деп эле коюшат. Көбүнчө ошо иштеген тажрыйбасына карап элечи. Мисалы 1 жылдан 3 жылга чейин мисалы junior десе, анан middle'де 3 жылдан билбем бир 9 жылга чейинби ушул сыяктуу. Эми ар кандай да, ар кимдики ар кандай. Менин оюмча бул мындай эч бир жерде жазылган стандарт жок. Бирок могу жанагындай Uber компаниясына могу Даниядагы офисине маектешүүгө барганда эме деп айтышкан да. 9 жыл, 10 жыл дегенде ошо синер деп айтып баштайбыз деген да. Бизде болсо синерди андан эртерээк эле синер деп айта баштайт окшойт да, мен түшүнгөнүм боюнча. Бирок мисалы бирөө 10 жыл жүрүп деле синер болуп кетпеген учурлар деле бар экен. Ал эми кээ бирлер болсо 3 жыл, мүмкүн 4 жыл иштеп эле синер дегенде адамдарды башкарып өзү да техникалык жагынан аябай такшалган, билими күчтүү, баардык тиги фронтенд технология, бэкенд технология, анан кийин ошо DevOps, пайплайн, ошо бүт баарын, Kubernetes сыяктуу бир нерселердин баарын билген адам болсо, менин оюмча бир таблица бар эле да интернеттен, ошондо жазылып турат. Кайсыларды билгенде биз синьор деп атайбыз депчи. Эгерде ошондой деңгээлге жеткен болсо, менин оюмча синьор деп эле ала беришет да адамдарды. Бирок бир стандартка келтирилген ичкөр элек биз мондай болгондо синьор деп атайбыз деп. Мен өзүм мурун Билайнга чейин Мегакомдо, бирок программист эмес ролдо, ошо Мегакомдо иштегем. Ал жерде андай градация бар эле да. Калп айтпасам бир жылдарга жараша болчу, стажга жараша эле. Мисалы старший, анан кийин специалист, анан кийин ведущий специалист, анан главный специалист, анан кийин руководитель, ушул сыяктуу бөлүпчү. Анан ошого жараша айлыктарды берип койчу. Мисалы Билайнга
ошо келинчегим программист болуп барган. Стажер болуп жүрүп туруп анан кийин айлык түшүнүп атат да, эми Билайн мисалы стажердон кийин эгер жөнөкөй специалист кылып койсо айлыгы мындай эле болуп калат. А бирок адам сураган айлыгын бериш үчүн анда буга старший специалист деген лейбл менен жанагындай ошондой ошол деңгээл менен деңгээлге отурушкой да, ошондо стажер болуп кирди, анан кийин старший специалист болуп кетти, же ведущий специалист ошол сыяктуу да. Анан эми ошондой кызыктуу нерселер болот экен. Бирок жанагы мен айткандай эч кандай так белгиленген иерархия жок. Германияда мунун баары аябай белгиленсе керек, АЗДЖ. ооба Мурат байке, азыр ушул негизи бизде ушул көйгөй болуп атат да. Мындай мен да байкай албай жүрөм да, Кыргызстанда бир балким мындай конкреттүү бир таблица же бир жол карта болсо, же биз балким мен көрбөгөн жерлерде да бардыр деген ой менен ошо сиздерди чакырдык эле. Ошону азыр Нурдөөлөт ушул жерде сенде да кошумча айтчу бир нерселер барбы? Арабаңыздар дагы бир жолу ошол суроону келип чыгышка дагы мен мурунку жолугушуудан уландысы да болчу. Анан ошол жолугушуудан мен АЗДЖнин убактысы аз болчу, бирок аябай ошол нерсени билүүгө аракет кылып кайра сурап, анан ошондо убактысы жетпей, АЗДЖнин убактысы жетпей калып эле толук баарлаша албай калдык эле. Азыр ошондо ооба. уландысы болуп, мен бүгүн дагы бир айтып берүүчү эмес, көбүнчө суроо берүүчү катары, өзүмө бир нерсе алуучу катары ролдомун деп эсептейм. Анан АЗДЖ да сону так суроо берди. Кыргызстандагы IT баскычтар кандай, карьералык баскычтар кандай деп. Мен азыр Турат байке эки компанияны мен бир аз мактанып кетейин, 3 компанияда иштейм. Мегаком, Бакай банк, анан АП IT компания деген компания бар. Аябай мен сыймыктанган. Анан бул эки компаниянын, 3 компаниянын экөөсү жаш. АП IT компания менен Бакай банктын IT бөлүмү абдан жашта. Анан Мегаком болсо көп жылдан бери IT рыногуна кирип калган, бирок бул IT компания эмес, телекоммуникациялык компания. Ошол себептен бул жактагы карьералык баскычтар Мурат байке айткандай эле кадимки башка бөлүмдөрдөгүдөй эле баскычтар IT бөлүмдөргө да киргизилген да. Мисалы үчүн баштапкы стажер болот, анан кийин младший разработчик, старший разработчик, анан ведущий разработчик, анан главный разработчикке чейин жеткендер бар. Анан албетте IT бөлүмдү жетектесе алат. Эң Мегакомдогу баскычтын жеткен жери ошол да. Жалпы мен да Кыргызстан жөнүндө айта албайм. Мен иштеген ошол 3 компаниядагы тажрыйбалуурагы, IT рыногунда тажрыйбалуурагы Мегакомдо баскычтар ушундай. Анан ошол бүгүнкү жолугушууда дагы бир гана карьералык баскычтарга эмес, ошол IT дүйнөдөгү маданияты, иштеп чыгуунун маданияты жөнүндө сүйлөшсөк, бул маданият болгондо материалдык жакка көп басым жасабайлы. Мисалы Google'дун түзгөн шарттары же болбосо чоң компаниялардын түзүп берген офистери жана башка нерсеге эмес, ошол иштөө процессиндеги бир өзгөчөлүктөр, артыкчылыктар, түзүлгөн атайын белгиленген бир нормалар боюнча сүйлөшөлү. Бизде менин тажрыйбамдагы карьералык баскычтар ушундай. Рахмат. Бүгүн ошо АЗДЖнын анда көбүрөөк кезет экенбиз да. Мындай АЗДЖ кылалы. эле ошо бизде акыбал ушундай болуп атат. Анан эми сиз көп жылдан бери ошол сыртта Германия биз үчүн мындай чындап эле көп жаштар самаган IT тармагында деле ошол үлгү алсак деген абдан мыкты жер. Өзүм дагы бир көзүм менен көрүп келген инсан катары. Ошол Германияда IT карьерасынын баскычтары кандай болуп атат, кантип өсүп атат? Суроо бар окшойт сизде, Нурдөлөт? Мен бул жерден дагы кыстырма айткым келип атат. Мен бул суроону берип аткан себебим дагы бул эки компания жаш компания деп атпаймынбы? Анан ушул компанияларда бир маданиятты калыптоого же болбосо бир өзгөчөлүктөрдү, азыркы бизге ыңгайлуу нерселерди киргизүүгө өзүмдүн бир мүмкүнчүлүктөрүм бар да. Мегакомдо да 3 компанияда тең. Ошон үчүн ошол нерселерди киргизип алууга, сиздерден бир билим алууга аябай суусап турган жагым. Ошон үчүн ошол суроолорду берип атам. Сиздердин жообуңуздарды күтөйүн. Сонун рахмат. Мен колуман келишинче жооп бергенге аракет кылам, бирок биз бир нерсени унутпашыбыз керек. Эми IT аалам аябай чоң, аябай ичак башталган.
Биздин компаниянын тарыхын карасак 1972 жылы башталыптыр. 72 жылы деген эмне деген жылдар, компания ошо уюшкан да, бул жерде стартап болуп анан бутка туруп, булар деле убагында ошол беш түзүүчүсү ошо IBMден кеткен адамдар экен. Ал кезде ошо IBM, Microsoft'тор ошо бири-бири менен баягы өздөрүнүн хардвеяларына жазып жаткан ошолорго ылайыктуу софтвер менен анан баягы бутка турушуп, анан булар бизнестеги информатикадагы фирма жөнүндө сүйлөшкөн табыз, информатиканын аябай түрү көп. Мисалы азыр Siemens же Bosch'тон медицинада информатиканы турасак, аны биз EKG деп билебиз го, жана жүрөктү тарткан аппарат. Ал жердегинин информатиканын тарыхы андан да узак болуш керек да. Айтор салыштырмалуу жаңы кесип болгондуктан бул жердеги дагы теги эле кантип өнүгөт, кантип иштешет, бири-бири менен эмне кылат, кандай болот деген темалардын негизин угун чындап айтканда мен университеттен биринчи баштап үйрөндүм. Анткени биякта азыркыга чейин ошо IT курстарды толук кандуу кесип болуу деген эмгичекти эле коллонуп келатат. Анан дагы бир жолу ошо айтып кетким келет, кошумча маалымат издесеңиздер, кадимкиде официалдуу гана маалыматтарга ишендиңиздер, инфо-цыгандар же ар кандай бир арыфындай лайктарды топтогон бир сошиал медиалык бир нерселерди карабаңыздар. Эң башкысы эле ошол Германиянын элчилигинин ошо Кыргызстан үчүн ачылган, өздөрү ар бир өлкөгө ачылат да, ошол жерде веб-сайтта айтишниктер кандай деңгээлде болуш керек, кандай визаларды алат, орус тилинде турат. Бул биринчи маселе. Экинчиси, мен алмашуу программасы боюнча ошо бизнесте информатиканын өзү эң баягы кандай десем, багыт алган жагы ошо софтвер инженер болчу. Анан бирок баягы бизнес дагы чоң тармак да, аябай чоң тармак. Бизнести анан баягы кандай десем, закондорду үйрөтүш үчүн юридикалык сабактар аябай көп болду. Математика ал сөзсүз тургучу нерсе. Англис тилди билесиңби, билбейсиңби эч ким сурабайт. Анан эле баягы отуруп алып эле анан биринчи сабактан баштап код жазасыз. Анан ошентип баягы 3-курска келдик. 3-курска келгенде чет жерлерге жиберүү аябай күч алды да. Бул мамлекеттик университет жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Анан аябай ошо чет өлкөгө барып көргүм келди. Анан ошондо Америка, Канадасынан, Англиядан да виза албай калдым. Ирландияга макул деп кете бердим. Шенген виза жарайтпы десем, жок, ага окуунун визасы керек экен. Айтор ошол жака барганда анан баягы аябай түшүнгүм келип, алардын ошол көбүрөөк эмеси ошол HRдагы жолдор roadmap деп коет эмеспизби? Ошол жөнүндөгү кенен маалыматты ошол жерден биринчи жолу алдым да. Мындай Германиядан деле өтчүмүн, же ага көңүл бурчу эмесминби? Башка сабактар аябай көп болуп. Анан ошол боюнча семинар жумуштар жазып калганда, анан ошол тема менен чындап мындай кандай десем тааныштым. Ошол учурда айтиге эле ылайыктуу эмес. Мисалы биз ичип аткан Starbucks'тын кофелери бар, Starbucks'тык же болбосо Six деген машиналарды лизингге берчү, анан дагы бир ушундай бир чоң бир 10дон ашык фирманы алабыз да, анан жазып чыктык. Жумушка орноштураардан мурун элге берген рекламасы, анан кирип аткан кызматкерин кантип окутат, ага кандай тепкичтерди сунуштайт, кандай тепкичтердин түрү бар. Бир эле таблица же бир эле бир стандарт жок. Биз эле ырчыларды алсак, эл ырчысы мындай ырчы болуп, той ырчысы болуп келат, анан эмгек сиңирген артисттан эл артист болуп, ошондой тепкичтерге жетип атпайбы? Мындай өз ара сурасаңыздар ошондой айтып берет да. Ошол сыяктуу баягы сыйлык болбосо дагы ошо компаниянын ичинде ошол roadmap'ти көрсөтө албаса, ошо кызматкер ишенбейт экен. Мен ушул темага даярданып, баягы күнү Нурдөлөт мырза аябай сурап, баягы суроолор көп болгондугунан чындап бул темага аябай багытталып даярданбагандыктан мындай ушул жолугушууну абдан күттүм да. Анан эми мындайча айтканда, баардык эле тармактардагы компаниялар эгер өтө эле жаңы багыт болбосо, айсе жаңы багыт болуп эми эсептелбей калды да, анан ар бир компаниянын өзүнө жараша өзүнүн карьералык тепкичтерин түзүп чыгат экен. Мен атайын ушул суроо менен пайдаланып, башка чоң фирмадагы жардагы кыргыздар болобу же башка улуттагы өзүмдүн коллегаларымдан сурап көрдүм да, силер да кандай, Microsoft'та кандай кылып атасыздар, Google'да кандай кылып атасыздар депчи. Анан аябай жакшы жаңылык, ар кайсы компанияда ар кандай экен.
Мен SAP-нин гана өзүнүн гана таблицасын айтып бере алам, ошон үчүн бул жерде экранды күйгүзүп алдым. Ошончо бизде азырынча мындай 5 тепкич деп эсептелинет экен. Бирок бул Германиядагысы эле. Компаниянын дүйнө жүзү боюнча мындай кылалычы, статистикалык, динамикалуу нерсе да примерно 100 миңден ашык, болжол менен 100 миңден ашык булардын неси бар, кызматкерлери бар. Анан алардын баары эле бир эле өлкөдө жайгашкан эмес. Мисалы Германиядагысы 30 миңге гана чукулдап барат. Анан калгандары башка өлкөлөрдө. Ошол эле Пало-Альтодо өзүнүн ошо чоң кеңсеси бар, ошол эле Нью-Йоркто, Шанхайда баардык айтинин бешиги болгон жерлердин баарында чоң офистер бар. Ар бир өлкөдөгү ар бир кызматкердин, демек ошол жердеги тимдердин менталитеттери башкача болгон үчүн ошолорго ылайыкталган ушундай жол картасы болот экен да. Мисалы Индияда ар бир жарым жылда ушундай чекесинен сылап ушу көтөрүп туруш керек экен. Ушундай экен, мен тамашага чалып айтып атам. Ар бир жылдан өсөт экен. Алар дагы өздөрүнө жараша сиздер айтканда таблицаны, ошо биздеги жанагы сиздер junior деп атпайсызбы? Бизде ошону англисче, американча кичине айырмаланып айтылат экен. Associate же болбосо associate. Демек университетти бүткөндөн кийин ошол менен өтөсүң да, ошону менен киресиң. Жаңы баштапкы junior деп аталбайт экен бизде SAP-де пока азырынча. Өзгөртөбү билбейбиз. Бунун баары динамикалуу нерселер. Маркетке карап эмне кылып атат, жаңы эмнелер чыгып атат, ошого жараша өзгөрүп атат. Азыр мисалы жасалма интеллект келип атат, ал жерде дагы башка бир нерсе киреби? Аябай сонун нерселер күтүп атат да баарыбыз. Демек Германиядагы 5 чоң левелге бөлүп коюшат экен. Демек 5 чоң тепкичке. Анан ар бирин дагы майдалган. Ошого жараша ар бир тимде, ар бир чоңураак баягы 1000 кишиден турган бир өзүнчө бир бөлүктөр бар да. Мына ошолорго менеджердин түрүнө жараша, ошолорго жараша дагы кайра өзүнчө колдонулат экен. Жана Scrum сыяктуу эле да. Scrum негизи мындай карап турса, мындай ар биринин ролу бар, ар биринин жоопкерчилиги бар. Анан бирок мисалы ошол университетте окуп атканда көрдүм, Scrum'ды ушул мындайча карап турганда баарыбыз эле түшүнүктүү Scrum. Ошо Scrum'ды ушу 5 компанияга барсаң, 10 башкача түрдө пайдаланат да. Так ошол сыяктуу ар бир тим дагы өзүнө ылайыктап адаптация кылып пайдаланат экен. Бул ошол дагы нормалдуу нерсе болуп эсептелинет экен. Демек Индиядагы жараган тепкичтер баягы 5 чоң левелде алар 50-ге бөлүп салса, немистер 5ке эле бөлүп коюшат. Анан бул жерде баягы аябай кандай десем, data security деп коебузбу, мындай өзгөчө ушу HR-га тиешелүү нерселер мындай жабык тема бойдон калгандыктан мен үст түрдөн айтып бергенге аябай аракет кылайын. Айтор университетти бүткөндөн кийин associate менен кирип атабыз. Анан специалист болот экенбиз. Анан кийин senior болот экенбиз. Анан кийин эксперт же болбосо менеджер, уже эксперт болсо уже өзүнүн гана темасы менен кетет, техникалык, а менеджер болсо чындап элдик уюштуралуу, уюштуруучулук менен кетет да, айырмалана баштайт. Андан ары senior шеф эксперт болот экен, же senior менеджментке кетет экен. Андан ары уже чоңураак, уже борд деп коебузбу, башкарган структураларга кетет экен. Өткөн айда бизге ошолордун бир левелден экинчи левелге чейин көтөрүлүш кандай болот дегендин статистикада түшүнүк бар. Орто эсеп медиан. Ошону бизге көрсөтүп беришти да. Мисалы университеттен келип, анан өздөрүбүз да тамашаладык да. Университеттен келип жанагы жумушка кирип атпайбызбы, биз айтып аткан жуниорлор. Ошолор баягы Кыргызстандын аты менен айтканда, Кыргызстандагы пайдалануу болуп атпайбы көрөк, специалист дейбизби же middle дейбизби, ошого келиш үчүн жок дегенде 2 жыл дайыма жумушка жоопкерчиликтүү мамиле кылып, жумушка барганды унутпай, кечикпей, тапшырмаларды аткарган киши ошол көтөрүлөт экен. Бул кошумча мотивация берет экен. Андан кийин сеньорго көтөрүлүш үчүн чындап эле ошону мындай орто эсебин эсептеп чыгышыптыр. Мына бизде Мурат мырза айтып өттүңүз, мисалы көзүнөн эле көрүнүп турат, ал кыз кыйын кыз депчи. Ошол сыяктуу баягы акырындап 2 жылдан кийин билинет да, адам кандай болуп атат, каяка жылып атат, өзүн кандай көрсөтүп атат. Бул жерде амбиция менен кошо билимдин айкалышы да, тажрыйбанын айкалышы. Ошого карап туруп, анан тимдин ичинде дагы мындай ошол кишини кандай кабыл алып атышат, башкалар менен иштеше алуу дараметине, жоопкерчилигине жараша, анан сеньорго көтөрүү,
бери болгондо 5 жылдан 8 жылга чейин болуп кетип калат. Албетте мындай өзгөчөлүктөр бар, немистер айткандай исключение дегендер бар, бирок аны деле ошол айткандай да байкап ошол аябай өсүп атат, ушул кылып атат дегенге ошо fast track деген программа бар болчу, ошого катышып ошол жердеги өзгөчө баягы кадимки жөнөкөй специалисттен анан муну кантип көтөрөбүз, бул өзү эле ошо табигатынан берген ушундай талантты анан кошумча аябай иштейт экен деп туруп аны да тезирээк карьера менен көтөрүү, мындай параллельно кетчү, тезирээк кетчү жолдор дагы бар да. Бирок ага деле assessment center деп коебуз, ошол жака барып, ошол фирма чоң да, уже структуралары бар, система бар, анан ошого жараша балдарды терип туруп, балдар дегенде кандай жумушчуларын мындай абайлап карап туруп, бул эрте кетип атат, бул кеч кетип атат деген сыяктуу кылып мындай баардык жагынан көмөктөшкөнгө аракет кылат да, өскөнгө. Анан мен кечээ бир жакшы подкаст уктум. Эгер деп атат да, Германияда баардык эле тармактарда эгер сиздин жоопкерчиликтүү болгон мындай шефиңиз, то есть жетекчиңиз сизге бара турган жолду же тепкичтерди көрсөтө албаса, анда ага ишеним көрсөтпөгөнүңүз туура эле атат да. Анткени ал баары бир жол каяка кетери, анан 1 жылдан кийин, 2 жылдан кийинби, жарым жылдан кийин сизди эмне күтөөрү жөнүндө айтууга милдеттүү деп атышат да. Бул Европадагы ой. Айтууга милдеттүү, анткени сиз ооба акчага, алар берген бенефиттерге өмүрүңүздү, үй бүлөңүз менен чогуу өткөрчү өмүрдү, ата эне менен чогуу өткөрчү өмүрдүн баарын ошол компания үчүн иштеп берип атасыз. Баарыбызга эле белгилүү, мындай жакшы карьера кылыш үчүн баары деле ашыкча иштелип калат. Анан ошол учурда баягы айтып атат да, ошол кеткен өмүр, сарпталган өмүрдүн артында эмне деген максатка жете алам, мына ошол дорожканы көрсөтүп бергиле деп атат да. Кечириңиздер. Сурооңуздар болсо берип койсоңуздар, мен азыр эме кылып алайынчы. Рахмат Айзат эже, абдан мындай ирээттүү жакшынакай кетип атат. Бул жакта эми ушундай ситуация болуп калып атат да, бул суроолор эмнеден келип чыгып атат? Кээде карасаңыз, мисалы 5-6 жылдан бери иштеп жүргөн, же middle деп, же senior деп эл оозунда айтылып калган. Билесиң да, элдин баары эле уже айтып атат, senior деп атат. Бирок бул жерде анын жанында башка бир жигит бар. 1-2 жылдан бери эле иштейт. Иш тажрыйбасы өтө аз. Бирок бул сиз айткандай ошол баягы аябай ушул жакка өзүн берип, нары жактан фундаменти да бир аз бар болгон үчүн жанталашып, күндөп түндөп окуп, ушул тармакка өзүн берген үчүн, мисалы, тигил баягы жанагы жөн эле бир жылдардын өтүшү менен көп жылдык тажрыйбасы бар болгон үчүн эле сеньор деп атап койгон адамда дагы көбүрөөк нерсе билип атат да. Анан аябай мындай ыңгайсыз абалдарда калып каласың да. Кандай болуп калды эми депчи, кимисин сеньор дешибиз керек депчи. Анан ошон үчүн ошол баягы чоң компаниялардын иретке түшкөн, калыпка түшүп калган, көптөн бери пайдаланылып келаткан ыкмаларын бул жакта да колдонсок, балким чын эле ошол берки 2 жылдык тажрыйбасы менен бул сеньор боло алышы мүмкүнбү? Ошол жанагы белгилүү бир жол карта болсо, ошону тезирээк аттап өтсө, же чын эле мындай убакыт дагы маанилүүбү? Ал канчалык аракет кылса деле бир 4 жыл кое туруш керекпи, сеньор дебей? Биз байгынкы өткөндө аябай сонун темалар сүйлөшпөдүкпү? Мен ошол залда, ошол жыйынга да бир жолу ыраазычылык билдирдим. Мындай көздөрү жайнаган кыздар, балдарды көргөндө абдан сүйүндүм да, мындай Кыргызстандын келечеги бар экен деп абдан сүйүндүм. Анан ошол жерде мисалы биз айтып атпайбызбы, жана мен айтып өткөн биздеги левелдер, кайсы өлкөдө болбосун. Мисалы Кытайда карьеранын көтөрүлүшү башкача болушу мүмкүн, Японияда башкачараак болушу мүмкүн. Мисалы Япониядагы эсейпи менен Германияда эсейпинин баягы көтөрүлүү этаптары, тепкичтери сөзсүз айырмаланат. Америкадагы дагы, ал жерде дагы айырмаланат да, ал жерде дагы иштөө менталитетине жараша. Мисалы немецтер шашпайт, мындай уре деп жаңы бир нерсе болсо чуркап кетип калбайт да.
көрөлү деп коюшат, шашпай көрүшөт. Анан бул жерде дагы карьера көтөрүлүп атканда, мисалы 10 киши иштеп аткан болсок, бир скрам тим болуп иштеп атабыз да. Иштеп атсак, мисалы архитект жаңы бизге которулду, анан продакт оунерибиз которулду. Анан оңою менен багы ошол кесибине, ошол ролуна туура келбесе, тим кабыл албай койгонун өз көзүм менен көрдүм. Кабыл албай койгонунчу. Кадимкидей эле ошол биз буга да убакыт берели деп чындап эле өздөрүнүн оюн айтышып эле дагы көрөлү деп анан мындай аны үйрөнчүк архитект кылып койгон учурлар болуп калат да ушундай тимдердечи мындай. Анан эң башкысы мына сиз айтып өтпөдүңүзбү Турат агай, мындай жанагы жаңы эле келип алып эле бул кандайча көтөрүлүп кетти деп бир ыңгайсыз абалдар болуп калат депчи. Жанагы биз айтып аткан ар бир өлкөдөгү тепкичтердин ар бир пунктунда ошо description деп коет, баяндоосу болот. Юниор эмнени билиши керек депчи, примерно баа менен бере албаса дагы баягы проценттик да, 1-100 чейинки канчаны ээлейт, канчанчы пунктта 70 болуп атабы, 60 болуп атабы депчи. Канчалык пункттар узагыраак болгон сайын оңоюраак, тагыраак, калысыраак баа бересиң да. Мисалы 1-5 чейин десе, биздин мектептегидей болуп билбей калабыз да. Аябай жакшы 5 менен 45 да айырмалай албайбыз. 4 дагы эмес да, ошол сыяктуу. Ошон үчүн жаңы баалоо системасы өзгөрүүчү болуп калышы мүмкүн. Бирок баалоо системасы кайра эле барып эле ошол жазылган нерсе да. Бул жерде баа берип эмес да. Баа берип ушундай эмес, мындай сүйлөшүү эмесинде характеристика алган сыяктуу мүнөздөмө. Анан мисалы кээде мен угуп жүрөм, сеньор менеджментке барам деген адамдын мисалы суралат да, буга чейинки проекттери, буга чейинки опыты, буга чейин эл менен алып иштеше алуусу, ошол эле учурда жетекчилик менен иштеше алуусу. Негизи жоопкерчиликти алган middle менеджмент деген эмне? Үстү жактан чоң шефтер, өзү маркет бүт баары болуп жаткан өзгөрүүлөр дүйнөдөгү. Анан бул жерде кызматкерлер. Ал болсо ортодо, өзүнчө эле сэндвич. Кыйналат да, же тияка дагы эметиш керек, бияка дагы ошонун баарын айтып түшүндүрүш керек. Айтор ошол стресске татыктуу адамбы. Экинчиден, канчалык тепкичтер, баскычтар көбөйгөн сайын ошончолук ошол ролго көтөрүш үчүн тажрыйбасын, тимдеги иштегендеги жөн эле ошол келип алып эле багы мен көргөн ситуацияларды айтып атам. Мен укмушмун, мен кылып атам, мен жасап атам эмес, артындагы еще тимдин да оюн угушат да. Мисалы 10 кишиден макул 2 конкурент болсо дагы 8 өзүнүн оюн айтып берет да. Ушу мен иштешип атам, ушу мен ушундай кылып атам деген сыяктуу. Бул баягы кыракы менеджердин өзүнүн бир тапшырмасы болуп эсептелип атат. Чоңураак проекттерди жетектеген кызматтарга көтөрүлөрү менен ошол баары бир деле эмгек убактылары ошолордун баары сакталган болгондо деле каалайбызбы, каалабайбызбы, жоопкерчиликке көтөрүлгөн сайын ашыкча убакыт кетет. Ашыкча баары бир жумушту үйгө чейин алып келген учурлар болот да. Алып келет деген эмне? Ошону менен ойлонот. Ошону менен баягы мээси бошобойт, ошону баягы кошо баягы тиги проблеманын үстүнөн ойлонуп жүрөт да. Анан ошондуктан ошондой жоопкерчиликтүү позицияларга алабыз дээри менен кадимкидей өтүп аткандарды атайын мен азыр өзүбүздүн эле компанияны эмес, башка компанияларды айтып өтөйүн. Ал тех компанияларда сөзсүз 2 күндөн минимум 2 күндөн 2 жумага чейин текшеришет. Мисалы бир 10 кишини жыйнап алышат, эң мыктысын. Ошондон бирөөсүн тандап алышат деп болот. Анан атайын стресс ситуацияларга кылдырып көрүп, кофе ичкенден баштап эл менен сүйлөшүп, кардарлар менен сүйлөшкөндө кандай экенин карап отурушат да. Карап туруп анан ошондон бирди тандап алышат. Техникалык жактардан мисалы бизде жаңы MBA же магистратураны бүтүп алып атпайбызбы, кайсы бир укмуш деген университеттерденчи. Мен ошону магистратурада окуп атканда байкап калдым. Азыр айтам. Бошко дейм, Бош. Бош дүйнө жүзү боюнча бир 500 миллион жумушчусу бар болчу. Азыркы статистикасына карап коюш керек. Ал өзгөрсө керек, өзгөрүп жатса керек. Анан мына ошол жакка кабыл алганда, мисалы аябай эле атактуу деген университеттердин MBA менен келсе дагы, биздин өзүбүздүн MBA школабыз бар. Мына ошол проекттерге катышып, ошол нерселерди өтүшүң керек деп кайра
6 айдан 18 айга чейинки тренингдерге жиберишет. Өздөрүнүн проекттерин берип көрүшөт. Демек ар бир чоң компания өзүнүн стандарттарын, мына ушул бизнес стандарттар, шуну менен иштей алышың керек деп туруп, ошону мындайча айтканда таңуулашат да. Анан эң эле ошол кийин бизде мындай болуп калды, магистратурада окуп атканда ар бир 5-чи күнү сөзсүз чоң же болбосо орто же болбосо аябай катуу өсүп аткан тех же стартаптардан иштеп жүргөн профессорлордун бир проекттеги партнерлору же ошол эле Microsoft'тун Германиядагы директору, Google'дун Германиядагы директору, ушул сыяктуу адамдар келип, сонун кылып баягы биз жанагы технопаркта өткөндөй кылып ушундай чоң жыйындарды өтүп беришчү да ар бир 5-чи күнү. Анан ошондо Microsoft'тун ошол учурдагы башкарып турганы аял киши экен. Ошону бир нерсени байкадым, бул жерде окуп аткан кыздар, балдар болсо, негизи мындай менеджмент позицияга үй бүлөлүү, бала чакасы бар адамдарды көбүрөөк мындай жылуураак сезим менен кабыл алгандай сезилет. Бирок бул менин өзүмдүн оюм. Анткени кээ бир учурда талаштуу учурлар да байкалат. Мына мен үй бүлөлүүмүн, балама көңүл бөлө албай атам, анткени ушундай жоопкерчилигим бар десе, ал жылуу кабыл алынат да. Ал заматта түшүнөт. Катарда отурган ар бир кызматкер түшүнөт да, үй бүлөлүк экен, менин абалым түшүнөт экен депчи. Ошо балансты кармай алган кишилер, мындай кайсы бир деңгээлде ошол менеджмент позициясында мындай жагымдуу адам катары кабыл алынат экен. Баягы ресерчтерди окудум. Анан айтып атышат, баягы сиздер айтып атпайсыздарбы, мен бирөөнү үйрөткөнгө анчалык деле көңүлүм жок, анткени лоялдуу болуп, анан мага турбаса эртеңки күнү кетип калат депчи. Анан аны чоң компаниялар бул жерде кандай рычагтар менен мындай жөнгө салышат. Эң биринчи, жумуш контрактында караганда айтылат. Мисалы азыр мен бир чоң фичеде иштеп атам, бир өзүмдүн бир проектим бар деп коелу, бир чоң тим менен чоң теманы жасайбыз. Анан эгер жумуштан кете турган болсом же кошумча жумуш ала турган болсом, конкурентке барганга уруксат жок. Ошол теманы кылып аткан. Мисалы, мен азыр бизнестеги информатикада иштей албайм. Эгер мындай жөнөкөйлөтүп айтып атам, азыр мен албетте data security болгон үчүн баягы контракттын баардык жактарын айта албайм. Бул Германияда акча жөнүндө да сүйлөшө албайбыз, ошонун баарына тыюу, табуу, темага жок, ошол сүйлөшө албайбыз. Анан бирок мындай орто эсеп менен мынтип айтканда, ошол жерде клаузалдер деп коет, ошол жерде атайын эрежелер менен жазылып коет. Качантан баштап кошумча жумуш алсам, ал жерде да түрү менен да, мисалы мен 40 саат иштеп берип атам. 40 саат бул азырынча норма бизде. Мерседесте 37 саат. Да, ошондой. Жана сиздер угуп аткан Германиядагы ушинтип иш таштап атыптыр деген учур көбүнчөсү эле барып жумушчу убактысын азайтуу гана жөнүндөгү митингдер да обычно. Анан ошол жерде айтып атат, мисалы 40 саат деген эмне? Күнүнө 8 сааттан иштедим, 5 күндү иштедим, 6-чы дем алыш күнү убактым бар. Part time ар кандай контракттар болушу мүмкүн. Бирок ошол эле учурда кимде кошумча иштей алам? Мисалы, фирмада 20 саат иштесем 50%. 50% кайсы жерде иштегенге укугум бар? Кайсы мисалы мен иштешим үчүн бизнестеги ушул азыркы кылып аткан проект эмес, мисалы азыр HR-да иштейм. HR-га деген софтвер жасабыз. Мына ошол эмес, мисалы логистика тарабында иштешим керек да, же бир башка бирөөгө барганда ошону карашым керек. Анан жумуштан кеткенден кийин дагы канча айга чейин конкурентке барып иштеп кеткенге акың жок же акың бар деген сыяктуу эрежелерди киргизип койгон. Суроо бар экен, Нурдөлөт, сизде? Ооба, менде суроо бар эле. Бул жерде мындай жалпы суроо эмес, сиздин командаңыз же болбосо сиз иштешкен бир нече командалардын ичиндеги процесстер жөнүндө эгер мүмкүн болсо айтып берсеңиз сонун болот эле. Бул биринчи документациянын артыкчылыгы жөнүндө айтып өтсөңүз, анан ага коротулган убакыттын акталышы. Ага да бир кандай бир убакыт коротобуз да, код жазганга, анан коддун документациясын жазганга дагы. Анан Бирок бул азыр карьералык тепкич эмес, бул азыр IT-деги процесстерди айтып атабыз, иштөө процесстери. ооба. Мен ошол кошумча суроолорду берип алгым келип атат. Себеби бир гана ушун менен чектелбей, сизден дагы көбүрөөк маалымат алгым келип. Анан ошого утурлай эле жаңы келген жумушчуларды
жумушка көнүү процесси кандай өтөт? Командаға кошулуу процесс кандай өтөт? Жана ошол командага, мисалы белгилүү бир командага алып атса компания, аны собеседованияны өткөрүп атканда сөзсүз ошол команданын мүчөсү өткөрөбү же болбосо башка команданын деле деңгээли жогору специалисттери собеседование өткөрө алабы? Ушундай суроолор бар. Мен жалпысынан аябай аракет кылам, документацияга эң акырында кылалы, анткени ал баягы биздин кандай десем, таланттар жана аны басып өткөн жолуна өтө тиешелүү болбой атат да. Эң биринчи ошол университеттен кирип атканда биз байкадык, негизи ар бир тим, ар бир менеджер өзүнө ылайыктуу адамды, өзүнө ылайыктуу бекен, биздин тим менен иштешип кете алат бекен деп ар бир менеджер негизи өзү алат. Негизи. Анан эгер бирок чоң проекттерде бир 10 тим иштей турган болсо, ошол жерден эсептелген менеджерлер алышы мүмкүн. Ал дагы мындай таптак эреже эмес да. Ал жерде баягы стратегияга жараша, проект канчалык узак убакытка же кыска убакытка же канчалык маанилүү же канчалык юридикалык жактан башка кардарларга ушунчалык жоопкерчиликтүү депчи, биз мисалы бир нерсени өнүктүрүп атканда сөзсүз түрдө ошонун жоопкерчиликтүү кагазы деген болот. Ошол жерде бүт жазылат. Кайсы форматта кандай эмне дегенди ким эмнени бүтүп атат кагаз түрүндө жазылат да. Жөн эле мокаптагы эмес, андан сырткары законго тиешелүү эмне кызматты кимисе эмнени бериши керек депчи. Анан кабыл алып атканда анан ал эми бирок дагы кайра эле барып эле иерархия дагы бар да, менеджменттин ичиндегичи, менеджер, андан кийинки дагы менеджер, анан чоң баягы тармактыкы деп кетет. Анткени бизнес аябай чоң, анан бизнестин дагы ар кандай бөлүктөрү бар. Ошондуктан ошолор жактагы өздөрүндөгү мындай бир тажрыйбага таянып, алар айтышат, макул. Азыркы келе турган мисалы университеттеги кыз же жигит мисалы ушул адамдар менен иштеши керек депчи. Мындай примерно ушул позицияга туура кабыл алып атабыз. Анан ошого жараша, характерге жараша анан темалар бөлүнгөнүнө таң калдык. Мисалы мен кирип атканда 10 бала кабыл алынган, жалгыз кыз болчумун, 9 эркек бала. Анан баягы кирип атканда биринчиден бар эле баягы бир 25-тен 32 жашка чейинкилер кабыл алыныптыр да. Анан карап туруп, кимдин баягы научный степендери бар, аларды өздөрүнчө алышып, аларды сүйлөшүп, бирөөлөрдүн мисалы түз эле университеттен келген эмес, алардын проекттери бар. Ошого жараша биздин ар бирибизди ошо көрсө фильтрден өткөргөндөй кылып эле анан характерибизди баамдаптыр да, анан ушул менторлорду сөзсүз дайындап бөлүп беришет. Анан тренингдер болот кошумчачы. Мен 4 жылдай бакалавр жазадым, чет өлкөсүн кошкондо. Ал жака 1 семестр барып келдим. Анан плюс магистратураны ошо 3 семестр окуп атканда тапшырып калдым да ошо жумушка. Анан ошондо ойлогом, ошо окуудан тажадым, болду. Мен эми барып эле бир жерде эле бир акча тапкым келип атат деп ушундай окугандан эми информация бүтпөйт да аябай көп. Анан ушу бир компаниянын бир жакшы жерине кирип ошону табайын десем, барганда ошо бери болгондо 8 айлык курстарды беришти да. Еще интенсивдүү, күнүнө 8 саатта. Анан мен жаңы эле окуп келбедим десем, сиз жаңы үйрөнүп атасыз деди да. Жаңы үйрөнүп атасыз. Мунун баары жаңы нерсе. Сиз келген нерсе бул жөн гана тез окуганга, тез бир нерсеге реакция кылганга, тез кылганга болот. Биздин өзүбүздүн тилибиз бар, компаниянын ABAP. Анан муну үйрөнөбүз. Бизде деген келип аткан финансы министрлигинен, социалдык министрден, могу азыркы биз көрүп аткан Шольц деп коелу, ошонун кабинетинен келген закондорду биз кодго айландырдык. Анан ал закондорду кантип окуш керек, алардын берилген алгоритмдер болот. Мына ошол алгоритмдерди кандай түшүнүш керек? Алгоритмдер жазуу түзүндү да, документация. Ошол документацияны түшүнүп, анан кайра биздин кардарлар кимдер? Анан ошо кардарларга кандай тилде документация жазып, коддун ичиндеги документация кандай болот? Коддун ичиндеги maintenance, то есть кодду кайра анын ичиндеги коддун ичиндеги мындай 20 жылдык коддор бар да. Ошону кайра кантип оңдойбуз, жаңылатабыз. Мына ошону түшүнүш үчүн ошолордун баарынан өтүп чыгышат. Ошентип айтор кайра барганда кайра нөлдөн башта окугандай сезим калды да. Жок, эми албетте баягы түшүнүк бар жалпы. Анан үстүнө баягы бизнес ушунчалык көп да, бизнес билбеген, ар кимдин бизнестеги артыкчылыктары бар болгон үчүн компаниялар бири-бири менен атаандашып атат да, бири-бирин кайталаган эмес, артыкчылыктары болгон үчүн. Анан ошолорго кирип алып, анан
чыныгы стандарттарды үйрөнүп чыгасың да бул жердеги ошол фирмадагы код жазуунун, кодду тесттен өткөрүүнүн, кодду кастомерге жеткирүүнүн, кайра кастомер берилип аткан алардын пикирлери менен кайра эмнени жаңылаш керек, өзгөртүш керек, толугу менен ошол нөлдөн баштап да дизайн кандай болуп атат, анан аягына чейин ошол кодду бергенден кийинки жоопкерчилигим кандай болуп атат, юридикалык жоопкерчилигим канчалык болуп атат. Мен кодду туура эмес жазып койсом, мисалы 30 миллион кишинин өмүрүнө өзгөрүү кириши мүмкүн. Анан ошолордун алдында закон алдындагы штрафтын көлөмү канча, мен үчүн канча, фирма үчүн канча деген ушулардын баарын түшүнүш үчүн, ошолордун баарын көрүш үчүн алгачкы 8 айдан 12 айга чейин ушундай эметип жүрдүм. Анан сөзсүз өзүбүзгө тиешелүү темаларда, мисалы бизде коллективде ар кандай адамдар болот да, бирөөсү интровертирээк, бирөөсү экстравертирээк сыяктуу. Характерибизге жараша ошондой адамдарды бөлгөн окшойт. Бир ошо ал дагы менеджердин кыракылыгынан болот. Анан HR менеджердеги, анан ошол development менеджер деп коет. Ошол экөө биригип карап туруп, анан development менеджер бизди башкарды. Анан ошол ойлосом азыр ошол 10 кишиден 2 киши тим алмаштырды, калганыбыз калдык. 8 калдык. Бул аябай чоң ийгилик болуп эсептелди. Анткени жарымы кетип калат экен деп ойлошком. Тема аябай комплекстүү, аябай мындай эме убакыт алат да. Анан ошол боюнча ошол менторлорубуз бекитилип берген менторлор менен анан мындай суроо бергенге, же болбосо жардам бергенге ушунчалык кандай десем, баардыгына уруксат болчу. Анан эң биринчи нерсени илип коюшчу киргенде, туура эмес суроолор болбойт. Жалпак сурооң болсо да бер, эмне болсо дагы бер депчи. Анан бир жолу отурам коддо, ушу түшүнбөй атам, ушу ментордон сурагандан тажадым, бир 3-чү ай болуш керек иштеп атканда. 2 сааттан акырындап жумушка кире бересиң да, мындай тренинг, анан 2 сааттан кире бересиң. Анан ошентсем, анан аңгычак эле менеджерим келип калды, анан ал айтты, бир коддо жарым саат, 1 саат убакыт бер, андан ары прям фокус кыл. Андан ары түшүнбөй баратсаң, менторго кайрыл, экөөңөрдүн тең өмүрүңөрдөгү убагыңарды мындай үнөмдөйсүңөр. Сен батыраак үйрөнөсүң. Анан мындай куру намыс деген жок бул жерде. Эң башкысы жумушчулук керек. Анткени бул жерде өзүң көрөсүң, биз баарыбыз талаша турчу эчтекебиз жок. Бүт баары жазылган. Кимдин кандай каалоосуна жараша карьера курулат, место баарыбызга жетет, шеф кресло баарыбызга жетет, эч маселе жок депчи. Эң башкы нерсеси анткени өзү эле софтвер жазуу оор да, өзү эле код эгер оор, татаал, комплекстүү софтвер жазабыз десек, проекттерди кылабыз десек, ошого жараша ошончолук артында чоң жоопкерчилиги болсо, чоң индустрияларга, чоң мындай көп адамдарга, мисалы биз кылган solution примерно 30 миллион адам пайдаланат Германияда. Анан ошого жараша жоопкерчилик чоң болгондуктан ошол тапшырма жакшы аткарылса экен деп ойлойсуң да, ошол тапшырма. Анан кийин акыры барып көрдүм да, баягы жылдар өттү, сеньорго жетип, андай мындай болгондон кийин анан көрдүм, көрсө баары эле баягы эле элди башкарам дегендей биздикидей сезим жок экен да. Анан айтат экен, Анурчу, мен бала чакам менен тоого чыгып, бир күнүмдү ашыкча эс алгым келет деп, уже наоборот, мен 60% иштей элем, 70%де иштейт элем. Албетте, баягы көтөрүлөм дегендер көтөрүлдү. Ал фирма чоң, ушунчалык мүмкүнчүлүк чоң, кетип атат. Калгандары болсо мындай карап көрөт экен да, окей, work life balance'дын эмнеси мага керектүү? Фирма чоң, бенефиттер аябай көп, каалаганын өзүнө алат дагы, анан ылайыктуу кыла баштайт да. Ооба, мага эмне важный? Бирөөгө мисалы бакыт деген эмне? Бирөөгө акча бакыт, бирөөгө бирөөнү башкарган бакыт, бирөөгө убакыт бакыт, бирөөгө болсо ошол жердеги дагы бир кошумча проекттерди кылган бакыт. Бирөө ушул сахна дебедимби, ошол баягы ошол жердеги фирманын жерине бир башка бир туурадайым ал жерде проекттер. Ошол жеринде сүйлөгүсү келет, ошол жеринде да бир нерсе кылгысы келет, маданий программалар бар. Ошентип отуруп, баарына жетиштүү, баарынын амбициясына жетиштүү бир родмепти түзүп чыгаргандай сезилет да магачы. Анан эң башкы нерсе, бири бириң менен жөн эле айласыз эле атааннашып, жашоону ууланта бербей, мындай бир гармония бар да. Ошонусу мага аябай жагат дагы. Анан ошон үчүн жазып аткан кодуңа дагы, кылып аткан жашооңо дагы, анан ошол жасап аткан жумушуң пайдалуу дагы, ошол эле учурда татаал, бирок жоопкерчиликтүү экенин да билесиң дагы. Анан ошол менен эртең менен сүйүнүп туруп жумушка барасың дагы, кайра сүйүнгөн бойдон келесиң да. Чарчайсың албетте.
ошондой өзгөчөлүктөрү бар да. Германияда иштөөнүн өзгөчөлүктөрү мага ошондой болуп сезилет. Нуртөлөт, Мурат байке, Германия мындай айтиде өнүгүү деги эле негизи Германия мындай аябай консервативдүү өлкө го. Мен ойлоп атам эмичи ушунун баарынын мындай документи бар болуш керек. Э, Мурат байке, бизде менимче негизи Кыргызстанда мынчалык бир жолго коюлган бир немелер болбосо керек э. Эми сиз бизге караганда дагы көбүрөөк тажрыйбалуусуз да анан бул нерселерди угуп, азыр Нурдөөлөт айткандай ошол биздин компанияда болсо деги эле ошол Кыргызстандагы IT компанияларда мындай айтидеги карьералык өсүштөрдү жолго койсок жакшыраак болчу да азыр Мгм. жөн эле бир мындай э, кандай десем мындай жеңил желпи эле эптеп эле мындай 2-3 жыл чыдап койгон адамды мидл деп эле анан эптеп эле чыгара бербей дагы сапаттуураак дагы Ооба. дагы жолго коюлган Мурат байке. Бул мен азыр өзүм бир аз иштеп кичине тажрыйбамды айтып берейин. B12 деген Bio12 компаниясында иштедим да. Ал жерде эми аябай үлпүлдөгөн менеджерим бар эле да. Ушу компаниянын негиздөөчүсүнүн бири. Ал өзү MIT'ни бүтүргөн, PhD'си бар, эми укмуш, мейс укмуш деген адам да. Анан кийин ал иштегенде медечи, ой сен кыйналба ушундай деп ошенткен сайын эми биз мындай эркелеп ушинтип кетет экенбиз да, билбейм, меники ушундай болду анча мынча. Анан ал мени менеджер бол деди. Сен эми сеньорсуң, кел эми ошо менеджмент тажрыйбага да керек сен өнүгүш үчүн дейт да. Менеджмент дегенде сага адам беребиз, сен ошолорду башкарып, аларга тапшырма берип, анан ошо жоопкерчилигин алып, ошондо ал бир нерсе жасайт, анан мен болсо ал жасаган нерсеге мен дагы, ал адам дагы ошо баарыбыз чогуу мындай жооп берип ушундай ишти алып барабыз да. Мен чын айтканда андан каччумун эле. Анткени эми жумуш чын айтсам өтө деле кызыктуу эмес болчу. Мен билген эле нерселердин моментип үйлешип калгам да. Анан ошондо бир өспөй калат экенсиң. Өспөй калганда кээ бир адамдарга чын эле ошо адам башкаруу кызык болсо, кээ бирлерге болсо жаңы бир технологияны үйрөнүү деген кызык экен. Мен болсо ошо экинчи жагына кеткем. Мага башка технология үйрөнүү кызыгыраак болчу. Ошон үчүн жумушум бар эле, жумушту эптеп сүктөп жасап коюп эле бир долбоорлор жасап, код жазуу сыяктуу бир нерселерди куруп көрүп, ушинтип жүрө берчүмүн да. Бул албетте туура эмес, мындай кылган болбойт. Эгерде компания жакпай атса, анда демек кетип эле бир башкасын бир өнүкчү жерди таап кеткен туура болот окшойт да. Анткени алар да эзип, өзүң да эзилип, убакыты кетет, баалар да кыйналат чыгып. Андай болбош керек экен. Бул бир. Жанагы жаңы кирип аткан адамдар кетип калбасын деп кантебиз дегенде, Кыргызстанда билбейм, чын айтсамчы, мыйзам кандай экен. Анткени могу Меддевс деген компания бар эмеспи? Ал жерге бир адам кирет, анын атын айтпай эле коеюн. Ал аябай жакшы жерде иштеп жүрөт азыр. Ал кирип атканда келишим мындай түзүлгөн да. Сен кирип атканда стажер катары кирип атасың. Биз сага убакыт кетирип атабыз толтура. Сен бизге эгерде кетип кала турган болсоң, сен бизге мындай эле. Ал убакта башкача болчу келишими. Сен бизге мына стажерді өткөндөн кийин сен бизге иштеп беришиң керек деп. 2 жыл иштешиң керек деген да. 2 жыл 2 жылдан эрте кетип калбайсың. Эми бул баягы кул ээлөөчүлүк сыяктуу болуп калат да, мындай. Крепостное право сыяктуу болуп калат да. Сен мына биз сени үйрөттүк, эми сен бизге иштеп беришиң керек депчи. Албетте алар айлык төлөшөт. Бирок ошондо деле башка жака кете албайсың деген. Бул могу кодекске, эмгек кодексине каршы келет. Ошон үчүн ал келишим эч жерден, эч бир соттон ута алмак эмес да ал келишим менен. Ал башымды оорутпагыла деп кетип калган. Азыр Facebook'та иштеп жүрөт да. Как раз ушундай ыкманы колдоноюн деп аткам да. Жок, ал деген Баштап атам. болбой Албетте. калат экен. Эми мындай дештир.
азыр могу жакын арада эле бир аябай скандал болду да, аны дагы тим эле кабыргабы бир жерге чыгарып, жана ошол эл дүйнөлүк аудитория көргөн эле, дүйнөлүк болбосо да мындай орус тилдүүлөр арасында көп окулган, көп кирген ошо Хабр деген, ошо Хабр деген сайт бар, россиялыктардын сайты. Ошол жерден келишим бир кыз чыгарып, аябай жазып чыкты да мындай. Ал Алина деген кыз өзү ошо кыргызстандык, ошо Россияда көп мындай окуп анан кайра келип, ошо МДСке кирейин десе, келишим берип тура. Келишимде болсо, сен бизден стажировка өтөсүң, стажер болуп. Эгерде сен бизге баланча жыл иштебей кетип калсаң, анда сен 10 000 доллар төлөйсүң бизге деген. Анткени биз сага, бул сен стажер болуп өтүп атканда, биз сага монча 100 саат же баланча саат чыгып убакыт коротобуз. Ошон үчүн сен бизге карыз болуп каласың. Иштеп бербесең, анда акчасын төлөп беришиң керек деп ушинтип коюп атышат да. Анан кийин ал деле канчалык туура эмес экени дагы албетте белгисиз. Мен үчүн мындай, бул этика жагынан бир аз туура эмес болуп калат да. Ошон үчүн мен чын айтайын, мындай мыйзамдар бизде иштейби? Эгерде мен макул стажер болуп келди дейли, ал адам кетип калды дейт. Мен эми ошол сотко барып жүрөмүнбү ошону менен башымды ыртыпчы? Анан мен сүрөп жүрсөм дагы 2 жылдап, ал болсо адвокатын алып келет, мен да сотко барам, анан мен өзүмдүн жумушумду жасаймынбы, же тиги стажер менен соттошуп жүрөмбү? Ошон үчүн бул менин оюмча жөн эле адам менен сүйлөшүп эле, сөз бересиңби деп эле иштешип кетебиз же кетпейбиз да, андан ары өзү белгилүү болот кандай болот экенин. Ошо бул стажер ошол карьера түзүү жагына ошо баштапкы кадамдар, эптеп стажер болуп кирди. Ал стажер болуп эмне үчүн ал кызды жумушка алалы деп өзүм рекомендация бердим ошо тиги кесиптешиме. Ал адам өзү кызыккан нерселер абдан көп экен. Кызыккан нерселер көп экен дегенде, эми React'ка кызыгат элем, анан Python кызыгат элем деп баргасы жака эмес, чачырап эмес. Ал ошол өзүнүн бир багыты бар. Мисалы ошо data science, жасалма интеллект жагынан аябай өнүккүм келет. Азыр мондай нерселер жазадым, мондай эле нерселер жазып атам. Мындай нерселерди үйрөнгүм келет, тажрыйба алгым келет деп, мындай өзүнүн бир так айткан бир жолу бар экен да, бир багыт. Ошон үчүн ал адам жумуш катары кызык болду. Ошон үчүн ал киши менен иштешели деп стажер кылып азыр чалып атабыз, экинчи эле курс болсо деле. Кийин анын айлык төлөп иштетип турган болсок деле бир топ эле бизге аябай пайда түшүрөт деп ишенем. Ошо мындай тез иштейт, өз алдынча маалымат издеп жасай алат, жана ошондой эле ал адамга мону кылып койчу десең, алдын алып тигиндей суроолор берип, өз алдынча кичине тигиндей вариант, мындай вариант деп, мындай жөн эле мындай болбойт экен деп отуруп калбай, түрлүү варианттарын иштеп, анан кийин ошо айтып берет экен да. Ошонусу аябай жактырды. Өзүм жаңы үйрөнүп атканда өзүм деле аябай мындай тигини үйрөнөм, муну үйрөнөм деп аябай кызыкчумун. Бирок жанагындай жоопкерчиликке келгенде көп деле алчу эмес экенмин да, ойлонуп көрсөмчү. Жоопкерчиликтен качып эле жүрчү экенмин. Анан эми андай болгондо карьераң аябай жакшы болуп өнүгүп кетпейт. Бир компания киресиң, ал жактан сени жактырышпайт, сен өспөйсүң. Экинчисине киресиң, ал жакта эле ошондой да. Ошон үчүн жоопкерчилик алып, бир коркпой, чоңураак нерсе жасап, анан экинчи жумушка кирип алуу деген бизде Кыргызстанда байкадым көп экен да. Ал жактан анын өзүнүн минустары да көп экен. Адам жалаң кортизол, адам стресс болгондо кортизол деген эме чыгат да, гормон. Ал адам кортизол менен иштеп калат да. Кортизол анын отуну болуп калат. Ал отун негизи мындай турбо сыяктуу эле кичине убакытка жардам берет. Андан кийин ал кортизон адамга зыян келтире баштайт да. Организми бузулат, адам тез карыйт, организм начарлай баштайт. Ошондуктан андай жумушка иштеген болсо, мен жумуш берүүчү катары айтмакмын да, айланайын экөөбүз иштешпей эле коелу. Сен өзүң бир эле багыт, бир эле ошо жумушка иштеп, ошол жерден жакшы иште, же болбосо айлыгы чоңураак, сен башка жумушка киргиң келсе, анда айлыгы чоңураак жумуш изде. Антип эки жумушта иштеген болбойт деп ушинтип айтам да. Ошондой.
Мурат байке, ошол сөзүңүзгө улай эле суроо бергим келип турат. Бир четинен мен үчүн бул күлкүлүү суроо болуп атат да. Бирок чындык экен да. Иштөө процессинде жаңы нерсени өздөштүрүүгө керектелген убакыт кимдин эсебинен коротулат? Бул мисалы бир компания, бир иштеп чыгуучу менен сүйлөшүп калдым. Ал айтат, биздин компанияда мисалы жаңы, мисалы алалы, Kafka'ны адам билбейт, разработчик. Мгм. Анан аны проектке кошуш керек. Анан проектке кошуш үчүн ошол убакытты ал жумуштан тышкары өздөштүрөт экен дагы, жумуш убагында аны кошуш керек экен да, жасаш керек экен. Башкача айтканда, ал убакыт жумушчунун эсебинен кетип атат да. Мгм. Мгм. Сиздердин тажрыйбада, сиздердин иш процессте ошол жаңы нерсени өздөштүрүү кимдин эсебинен кетет? Алга атайын бир убакыт бересиздерби? Атайын белгиленген бир убакыттар барбы, эрежелер барбы? Мгм. Бизде мындай эле да, мен Attractor Software деген компанияны аябай жакшы көрчүмүн, анткени алар мындай эмени э, бир илимий деп айтсам да болот окшойт, бир аябай жакшы практикаларды колдонушчу да, жана agile деген сыяктуучу. Ошондо бизге мына технологияны билесиңби, жок билбей. Билбесең анда оку, кел отур, анан жасап башта деп койчу да. Сен тиги жумуштан үйгө барып алып анан оку деп эч качан айтчу эмес. Антип мисалы мен жумуш берүүчү катары антип адамды кыйнасам, ал адам менен иштегиси келеби, келбейт да, кетип калат да. Мен анда ойлонушум керек да. Же болбосо ал үйүнө барып мына эс алып, кайра жумушка эртең сергек болуп келгени жакшыбы, же жумуштан үйгө барып алып, түн ортосуна чейин окуп, анан эртең менен мас кишидей шалпайып келгени мага кандай пайда алып келет? Ошон үчүн ал туура эмес да, менин оюмча. Ошон үчүн ал жумуш учурунда ошону окуйт, талкуулайбыз, суроо берет, мындай кадимкидей сүйлөшүү жүрөт, мен ой тиги шефиме жаман көрүнүп калам, суроолорду бере берип, бул келесі экенде ойлоп калат деп коркпой отура берип, тымпый отура берген адамдар өсө албайт да, кыйналат аябай. Ошон үчүн сүйлөшөрбүз кадимкидей эле, могу мындай иштейт экен, тигиндей иштейт экен деп. Анан азыр GPT деген да пайда болду, жана чат GPT деген. Ага тиги мону суроо бересиң, тиги жанагы өткөндө дев курултайда сүйлөшүп атпадык беле? Жанагы резина өрдөк дегендейчи. Ошондой бир ыкма бар да. Бир оюнчукту коюп коесуң, ошол оюнчук менен эле могу деген мындай иштейт экен деп аны менен сүйлөшкөнсүп түшүндүрүп бересиң да. Бирөөгө түшүндүрүп берип атып өзүң могу жери мындай экен деп түшүнүп кетебиз го көбүнчө эле. Ошондой ситуациялар болуп кетиш үчүн биз дайыма отуруп алып мындай сүйлөшүшүбүз керек экен. Ошон үчүн офиска барып иштеген артыкчылыктары көп экен да, үйдөн иштегенге караганда. Менин оюм кыскача айтканда 100% компания эсебинен болуш керек мындай окуулар, жаңы технология өздөштүрүү. Ошондо компаниянын эсебинен дегенде адам отурат, ал эч нерсе кылбай жана аны үйрөнүп атат. Жаңы нерсени үйрөнүш керек беле? Демек ошону үйрөнүп, мисалы бир күнбү, 2 күн үйрөндү дейли, анан иштеп баштады. Рахмат. Айзат эже, сизде дагы Толугу кошумча менен кошулам. Толугу менен кошулам. Мына азыр Мурат мырзанын аябай сонун баягы ойлоручу баары бир баягы тажрыйбалуу адамдын оюн берип атат да. Чындапчы. Негизи мисалы буга чейин тим болуп эле сонун бир 5 жыл бир эски бир нерсе менен эски болгондо кандай ошол кездин актуалдуусу менен иштеп жүрдүк да. Жаңы бир нерсе кирди. Жаңы бир нерсе кирип атканда ошо стратегияны түзүп аткан дагы сонун акылдуу сонун адамдар бар да. Анан алар айтып атат, ой жаңы ушуну алсак, ушуну лернингге канча кетет экен, ошону пайдаланганга канча кетет экен, ошону кадимкидей жумушчуга саат убактысына айландырабыз. Примерно орто эсеп менен. Ар бирибиздин кабыл алуубуз дагы ар кандай да. Бирөө 4 саатта үйрөнөт, бирөө 40 саатта үйрөнөт. Анан ошого жараша жанагы биз айтып атпайбызбы, ар бир левелде бар депчи. Мына сиз сонун айтып өттүңүз. Мисалы бир кыз же бир кызматкер бар экен деп коелу, ал болсо өзү эле ушундай кылып эле мен билбей калдым деп отурбайт экен, анан башка дагы мүмкүнчүлүктөрдү карап көрөт экен, өзү изилдеп көрөт экен депчи. Так ушул характердин ар кандай мүмкүнчүлүктөрүн өз алдынча иштей алат, өз алдынча ушундай нерселерди кыла алат. Андан сырткары мындай изилденгич, ушундай талыкпас деген категориялардын баарына дагы айлыктан тышкары бонустар да кетет да. Демек ошолордун баары ошо белгилүү болуш керек да. Анан эгер мисалы деп коелу эки бир ушундай бир тимдеги эки адам бири бири менен кайсы бир позицияны талаш болуп калганда, менеджер экөөнү эки башка алып, негизи бизде чогуу сүйлөшүп жүрөт, ошондо айтат, могул жаңы технология кирди эле, тиги моундай учурда ушуну ушундай кылып өнүктүрүп кетти. Контрактта негизи жазылган жок, контракт жанагы сонун нерсеге кайтылып келеличи.
негизи Европа өлкөлөрүнө чыгам десеңиздер, ар бир өлкөнүн өзүнүн эмгек кодекси эң биринчи ишке ашышы керек. Ал бирок эмгек кодексинин үстүнөн карап турган, мисалы Брюссельдеги европалык өзүнүн келишими бар. Мына ошолорго каршы болбошу керек. Ошо бир жалпы бир өзүнүн берилген бир эрежелери бар. Ошого ылайыктуу контракт болуш керек. Кандай болбосун, сиздер бир жаңы проекткеби же болбосо стартап катары деле бирөөдөн заказ алып атасыздарбы же бирөө үчүн иштеп берип атасыздарбы, сөзсүз түрдө контрактты, эми бизде Кыргызстанда айтидеги юристтер канчалык көп экенин билбейм. айтидеги юристтер болот, ошолор дагы мындай техникалык билими болот да, жок дегенде түшүнүүчү. Бул фичени жазыш үчүн канча күн керек, канча болушу керек, примерно кандай болот, платформанын деңгээли канчалык, кайсы жерде данныйлар сакталат, ал данныйлардын баалуулугу канча деген сыяктуу ушунчалык билимдүү юристтер текшерет. Такыр болбоду дегенде ошол компаниянын юристи, андан сырткары өз алдынча болгон юрист онлайн сервистер менен дагы текшерип, бирок артындагы бир эксперт менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, андан сырткары кандай контракттын, келишимдин түрү болбосун, жанагы чоң компанияларда профсоюздук уюмдар болот. Профсоюздук уюмдардын эң башкы тапшырмаларынын бири эки тараптын тең укуктарын баланстап туруу да, айрыкча кызматкерлердин укугун коргоо. Мына ошолор дагы, ошолордун уруксатысыз кээ бир кагаздарга такыр кол коюлбайт. Эгер ошол Европада иштеп калам дегендер болсо, бетирипсырат деп коет. Ошол профсоюздук уюмдардын дагы ушунчалык ролу чоң. Ошолордун анан юристтердин жардамы менен анан канчалык ошол эмгек келишими туура кабыл алынды, туура жазылган, ошонун баарын текшерип алса болот. Же болбосо сиздер Кыргызстанды бир карап көрсөңүздөр болот, эмнелер бар экен. Аябай жакшы темалар болду. Сонун суроолорду бердиңиздер. Мен эчтекени унуткан жокмун деп ойлойм. Негизи ошол жанагы эң эле кыска кошумча, жумушка кабыл алып атканда ошол мен эми мындай деп айтайынчы, бул жерде жалаң капитализмден турбайт. Европа өлкөлөрү ошону менен мындай белгилүү жай жүрөт бул жерде процесстер. Бирок негизи адамды бул жерде жөн гана ресурс катары эмес, мындай узак убакытка чогуу иштеше ала турган адам катары баягы баалашкандыктан, мына Мурат мырза аябай айтып кеткендей, мага эртең күнү чарчап келген же ушундай 5 эле жылдан кийин чарчап калган кишинин негери бар, бөрн-аут деген бат эле болот, негизичи аябай иштеп кетсе. Анан ошон үчүн мындай узак убакытка иштеше турган адамдарды, узак убакытка деген келишимдерди түзгөнгө аракет кылат, өзүнө байлаганга аракет кылат. Башкалар дагы башка бир нерсеси менен алаксытып атса, бул жердеги ошол жана бири-бирине атаанашып, бизде турсаң мына момундай бар, биз ушундай сени баалайбыз деп моралдык жактан да, материалдык жактан да кармап турганга аябай аракет кылышат. Азыр документация темасын айтып өтөйүнчү. Кээде менде кээ бир проекттерде ушундай ой пайда болот. 2 сап код жаздым, бирок бир 20 сап документация жазгандай да. Анткени документация аябагандай маанилүү бөлүгү болуп эсептелинет. Экөөнү тең кош чылбыр менен алып кетиш керек да. Анткени бул жерде да азыр мен чатты карап окудум, ошол жерде сонун кылып жазып атасыздар. Мисалы, ар бир компаниянын ар биринин өзүнүн бир билими, өзүнүн бир бизнестеги бир ноу-хаусу болот. Мисалы, Мегакомдуку өзүнүн бир артыкчылыктары бар. Аны кирип, мисалы, техникалык жактан баягы бизнеске деген талаптарды алмаштырдыңыздар, киргиздиңиздер, код жаздыңыздар. Анан ошол киши кетип атканда, анын артындагы кодун эч ким окуй албай, же болбосо ошону эч ким оңдой албай, же бир жаңылык киргизе албай калышы мүмкүн. Ошон үчүн чоң компанияларда аябай ал жерде чоң жоопкерчиликтер бар. Ал жерде бүт баары келишимдер менен такталгандыктан, канча миллион, канча миллиард штрафтарга чейин жазылгандыктан, ошол жерде ар бир ошо кодду жазып аткандагы стандарттар, анан кодду жөн эле жазып туруп, анан аны баягы апдейтке ылайыктап деп туруп эле кастомерге жеткирип койбойт. Ал жерде текшерүү механизмдери бар. Минимум 2 адам текшериш керек. Минимум, эгер чоң проекттер болсо, 10 киши отуруп алып кодду караган учурлар болот. Жанагы өзгөртмөлөрдүн аттарын эмне деп жазадык, текстти эмне деп жаздык. Текст англис тилинде жазылат. Анан кайра 10 жылдан кийин барып ошол жерди таап, ошол кайсы документация менен, кайсы кагаз менен сыртка чыккан, мына ошонун баары ошол коддордун ичиндеги кайсы күнү, кайсы
Убакыт мисалы бүгүн гана саат 17:03 2024 деп турат анан мисалы Германиядагы саат азыр 18:54 болду, мына ошону менен өзгөрттү дегенге чейин проекттин жоопкерчилигине жараша ошонун баарын документация кылынат. Эми минута секундасынача эмес, жок дегенде күн болушу керек да. Кайсы күнү ким канча иштеди, бүт ошонун баары жазылган. Биринчиден алып аткан кастомерден алып атканда демек кардарга эмнени берип атабыз, эмнени обещать эттик, анан бергенден кийинки документация. Эмнени бердик, эмнени согласовать эттик эле, мына ревьюдан өттү, тигилердин өздөрүнүн техникалык жоопкерчилик түзүп алды, биздин техникалык жоопкерчилигибиз берди. Мына ушуларга ушуну презентация кылдык, мына мындай болуп иштеп атат. Эми мунун артында maintenance деп кыргызча кантип которобуз, кодду дагы кардарда мындай карап түзөп берүүгө биз анын баары кошо кошулуш керек да, товарды берип койгондон кийин эле болуп калбайт. Ал жерде каталар чыгып калышы мүмкүн, ал жерде өзгөртүүлөр чыгып калышы мүмкүн, ал жерде туура эмес болуп калган моменттер болот. Ошон үчүн сүйлөшүп атса эле бул процесс, дайыма бири бирибиз менен сүйлөшүп турушубуз керек. Анан ошондон кийин өткөрүп бердик, мына ушул 6 ай бою дагы карап беребиз дегенбиз, мына деп туруп анан ушунун баары келишимдерде жазылат да. Ошон үчүн документацияны туура так кылуу, анан атайын документацияга деген ылайыкталган техникалык билими бар адамдар отурат. Мисалы мен документацияны кылдым, менторум экөөбүз, мурунку менторум, азыркы чогуу иштешкен коллегам экөөбүз карадык. Андан сырткары продакт менеджер карады. Продакт менеджер да техникалык ушунчалык түшүнүгү бар адам. Ал кардардын алдында аны көрсөтүш керек, сатыш керек. Ал жерде мен дайыма отурам, анткени жооп беришим керек. Андан сырткары андан кийин анын дагы шефи бар, ал дагы карайт, тим карайт. Айтор чыгып аткан ар бир продукттун мындай сапаты мыкты болмоюнча жоопкерчилик кала берет да. Ошон үчүн бул маанилүү нерсе. Анан ошо университеттен эле мисалы ошо код жазып атканда эле үйрөтөт. Жана өзгөртмөлөрдүн аттарын момундай кылып аташ керек. Мындай тесттеги берилип аткан мисалы маалыматтарды жөн эле алма менен алмурутtu деп эле жазып койбой, тамашалап ошентип да жазган да күндөр болот да. X деп код, X1 деп коддашсаң андан X14177 деп жүрөт. Ошондой түшүнбөй калбаш үчүн кадимкидей кирип атканда чоң компанияларда name convention атайын документациялар болот. Мына ошол конвенцияга ылайыктуу кылып ар бир жазып аткан кодду, жазып аткан методду ичиндеги кандай кылып атат, жанагы алмашуу өзгөртмөлөрдүн баарына эки башкы тамгасы баланча болуш керек, андан кийин мындай болуш керек, андан мындай болуш керек. Ошонун баары так берилген. Ошон үчүн код жазып атканда сөзсүз жок дегенде эле ошо ревьюда айтылат. Анан эгер акырындап ошону бир кечке 10 жолу уже туура эмес жаза берсең, эми албетте оңдолот. Анан акырын айтат, негизи сиз сеньорго барам деп аттыңыз беле? Сеньордун деңгээли боюнча мына буларды билишиңиз зарыл депчи. Негизи бул жакта адамды өтө басынтып сүйлөшпөйт. Аябай бирден гана акырын элдин көзүнчө сыноо деген жок. Анан акырын эле алып келип менеджер же болбосо ошо техникалык лид алып келип туруп, мына ушул жердеги ушундай кемчиликтерди кылсаңыз, кылбасаңыз жакшы болот эле, анткени сиз жакшы жолдо кетип баратасыз, сеньорго же экспертке кетип баратасыз, эксперт мындай каталарды кетиргенге акысы жок деп. Рахмат, Айзат эже, Мурат байке. Негизи аябай кызыктуу болуп атат. 1 саат болсо керек деп ойлодум эле, 1,5 саат болуп кетти. Анан мындай кылбайлыбы? Чатта да аябай сонун суроолор болуп атат да. Ошол жерден кээ бир суроолорду окусам, анан сиздер дагы байкап жооп берсеңиздер. Могул жерде Алманияда жалпы технологиялык кадамдар төмөндөп калды бир аз дейт. Массалык түрдө жумушунан айрылгандар да көп болду. Стартаптарга да инвестициялар 36-40% азайды. Бирок чет элден адистерди жеңилдетүүдө дейт. Чет элден адистерди алып келүүнү жеңилдетип атса керек, менимче. Анан бул жигит Султан мырза экен бул. Германия тууралуу жакшы маалыматтары да бар окшойт. Ссылкасын да жөнөтүп коюптур. Бул боюнча Айзат эже өзүңүз деле жооп берет окшойсуз. Суроо берип аткан Султан мырза деп атасыз. Мен Султан мырзаны түз эфирге чакырмакмын бизгечи. Анткени түз баарлашсак, мен негизи суроо берилип атканда сурайм да, каяктан, кандай билими бар, кайсы булактан алды,
канчалык азыр учурда негизи Европада согуш жүрүп атат. Ошон үчүн ар кандай баягы маанайдагы суроолорду биринчи кандай суроо келбесин, кандай максат менен, кайсы түбү менен, кандай тажрыйбасы менен берип атат деп тактап алгандан кийин анан жооп бергенге аракет кылам да. М. Анан негизи эле азыр Мгм. жалпы IT дүйнөсүндө бир программисттерди азайтуу, эми баягы иштен чыгаруу бир немеси жүрдү го, иш чарасычы. Мгм. Анан э, муну эми баягы хайпка дагы пайдаланышып, аябай тиги GPT-ни мактап жатып калышты. GPT чыгып анан мына баары кетип атат, эми жакында баарыбыз жумушсуз калабыз депчи. Анан ушул боюнча бул жерде азыр кол көтөрүп да турат. Жумабек мырзага сөз беребиз. Суроосу да бар окшойт. Жумабек мырзанын ал жакта бир жакшы жазган кичинекей жообун окуп калдым да баягы. Бир учурда аябай программисттердин баарын алып алышып, анан эми булар бизге керек эмес экен деп чыгарып атканы ошол тиги GPT чыккан учурга туш келип калып, анан тиги хайпка аябай жакшы ишке жарап кетти дегендей бир кыскача пикирин жазган эле. Дагы суроо бар. Азыр бүт эле курстар көптөгөн жуниорлорду пачкалап эле чыгарып жатышат. Жуниорлорду эле чыгара бербей, жок дегенде мидл кылып чыгаруунун жолу бар. Эми бул бир аз тажрыйба менен да келе турган нерсе да. Мындай деген сөз жок да, мисалы университеттен эмнеге 10 жылдык тажрыйбасы бар мугалимди чыгарбайсыңар дегендейчи. Эми чын да, эми кээде бул жагын да жакшылап караш керек. Мурат байке, сиз күнүмдүк жумушуңузду кантип башкарасыз? Мисалы менин билишимче сиз стартаптын кодун жазсаңыз, өзүңүз башка компанияда иштесеңиз, стартапты кантип жылдырып жатасыз, маркетинг жагын, же сиз бул жумуштарды бөлүштүрүп берип, өзүңүз бир жумушка концентрация жасайсызбы? Же жыргап эле эс алып жатасызбы деп мен кошпойм. Бир топ эле оор болуп атат. Инвестиция азыр ала элекпиз, андай деңгээлге жете элекпиз да. Жаңы жаңы баштап келатабыз. Баардык функционалдык мүмкүнчүлүктөрдү, баардык фичаларды кошо элекпиз. Ошол себептен мындай элге чыгарып сатууга да жете элекпиз да. Ошон үчүн биз эмне кылып атабыз? Ошо топтогон бир аз акчалар болчу, аны ошо программисттерди жалдап иштетип атабыз. Бир программист, бир дизайнер. Анан ошо стартап түзүүчү экөөбүз ошону мындай теңме тең чыгарып ошентип атабыз да. Анан кийин ушун тажрыйба алам деген адам чыгып калган үчүн ошон аны дагы кел деп ошо кошуп иштетип атабыз. Ишти уюштурууда болсо кандай болду? Буга чейин жумушум бар эле, бирок ал жумушум бүтүп келаткан болчу да. Контрактым да могу апрелде, марттын башында бүттү, ошо февралдын аягында бүттү. Азыр бошмун да, ошо азыр жаңы стартап менен иштеп атам. Эми жумуш уюштурганды кантет элем көбүнчө мен ошо айлыктан, албетте мен чоңураак айлык менен жумуш издешим керек Анан өзүм мындай үстүртөн эле күнүнө мүмкүн 1-2 саат иштеп, жумушту бөлүштүрүп, тигини кылгыла муну кылгыла деп, анан берки коллегам дагы, партнерим дагы, ал дагы ошентип өзүнүн жумушу бар, өзүнүн үй бүлөсү бар. Ал адам дагы өзүнө тиешелүү багытта ошо маркетинг, дизайн жагын ал карайт, мен болсо техникалык жагын карайм. Анан максималдык түрдө өз алдынча иштегени билген адам менен иштеген тим эле рахат экен да. Мен мындай компаниянын ошо негиздөөчүсү катары айтып атканда, ал адамга берип коем бүт, биягы мындай болуп калышы мүмкүн, тиягы тигиндей болуп калышы мүмкүн, бэкэндти мындай жасап берип койгула, дизайн баягы түзүп койгула деп бизге айтып берет тескерисинчечи. Биз эми жыргайбыз да. Андай адам бар мен. Анан тиги жете элеме адам бир болуп калса эми биз кыйрадык да анан. Жүрөбүз анан. Ой, баягын карап коет билең, сен биягын ойлонбоп турсуң. Анда сен андай ойлонбосоң анда тест жаз деп. Тест жаздырып анан эми тестти ошол ушундай да. Кыскасы өз алдынча иштешкен адамдар менен аябай сонун. Стартапты уюштурганда ошо өзүм мындай иш бөлүштүрүп, тиги тапшырма, бул тапшырма дейм. Концентрацияны ошо өзүм жумушума көбүрөөк мындай мисалы акча алып атам да, акча алып атканда адал болуш керек да. Анан ошон үчүн ага да көбүрөөк мындай жакшы максимум көңүл бурганга аракет кылам. Ошол мындай баланс кылыш өтө оор, ошон үчүн мындай идеалдуу дүйнөдө антип иштебейт элем да.
инвестиция мисалы идеалдуу болгондо кандай бир сатуулар болуп атат дейли, ошол түшкөн акчадан биз айлык төлөп атабыз, өзүбүз да ошо иштеп атабыз дейли. Ошондой болмок, идеал дүйнө ошондой болмок. Болбосо инвестиция алып, ошо инвестицияга тез тез ошо адамдарды жалдап, тез тез өнүгүү процессин жүргүзүп, анан тез тез сата баштап, ошентип акчалуу болуу дегенчи. Ошондой сыяктуу болмок. Ошо. Чоң рахмат, Мурат байке. Азыр могул Султан Иман мырзанын бул жакта жазгандарын байкасам, ошол сиздер сүйлөп аткан учурларда жооп кылып жазгандай көрүнүп атат. Анан мен азыр аттап өтүп кетип атам. Чындап эле Султан мырза менен баягы Айзада эжени дагы түз байланыштырыш керек экен. Бул жердеги дагы себеби азыр суроолорду окусам өтүп кеткен темалар болгон үчүн кичине байланышпай калган да. Бул жерде айдайымда суроо болуп атат. Айзада эже, чындыгында эң сонун айттыңыз, СНГда компанияларда жумушчуну өнүктүрүү жааты бир аз артта калган сыяктуу. Мен 4 курста бакалаврда окуйм, бир аз компанияларга онлайндагы, оффлайндагы иштеп көрдүм. Бизде көбүнчө компаниялар үчүн биринчи орунда акча турат экенин көрүп бир аз маанайым чөктү. Бир проектке жалгыз бир жуниорду коюп, батыраак бүтүр деп стресс кылып койгон учурлар көп болот экен. Бизде дагы иштөө маданияты өссө абдан сонун болмок. Бул суроодон да көбүрөөк эми ошол каалоо экен десек болот. Ооба. Бул да бир жашоонун чындыгы болуп атат. Азыр компаниялардын баары мага окшогон жарды байкуштар. Анан проект чыгаргысы келет, стартабын кылып атат, аны тезирээк чыгарайын дейт. Тажрыйбалуу адисти алайын десе көбүрөөк айлык талап кылат. Анан жуниорду алып алып, аны ошо тезирээк бүтүр деп кыйнашы дагы бул чынында өтө туура эмес нерсе. Анан биздин дагы башыбызда ушундай окуялар болуп аткандыгы үчүн ошол баягы адистерди туура өстүрүү максатында ушул иш чараны уюштуруп атабыз да. Кантип дагы туура жолго түшө алабыз. Бул аябай жакшы сунуш, мындай баардык эле Кыргызстандагы IT компаниялар, стартаптар ушул нерсенин үстүндө иштеп, өздөрүн өнүктүрсө дагы жакшы болот менимче. 100% компаниянын эсеби жана бул жоопкерчилиги негизи бул дейт. Ошо бул дагы жанагы темаларга байланыштуу болуп атат окшойт. Так, дагы бир мусулман өлкөлөрдө аз айлык берип көп иштеткенди көздөйт компаниялар. Европа, Америка, Жапан жаштар өз ишиңди жакшы бил, жетиштүү. Жумуш табуу оңой мусулман өлкөлөргө караганда дейт. Бул пикирби же сурообу? Эми пикир сыяктуу көрүнүп атат. Эми мусулман өлкөлөрдө дегенде бардык мусулман өлкөлөрдү билбейм, бирок Кыргызстан да ошондой болуп атат. Муну байкап эле атабыз. Мен аябай көп айтам. Баягы 20 жылдык, 30 жылдык тажрыйбасы бар 20 жаштагы адис издейбиз деген сыяктуу бир маселе болуп атат бул жагы. Жалпы эле спикерлерге суроо дейт. Бул жашоодогу негизги максатыңыздар эмне? айтиге киргенден кийин ошол максатыңыздар кандай өзгөрдү дейт. Эми бул кичине абстракттуу суроо болуп калыптыр, же жооп берип коесуздарбы? Жок. Эми жаратмандык деген ошо нерсе жагат да мага. Жокту бар кылуу дегенчи. Бул IT ошону аябай оңой болуп калбаду. Мисалы мен темир терсек менен деле иштеп деле аракет кылмакмын да, эгерде ал мындай ыңгайлуу болсо, менин шартым болсо, ошо бир нерсе кураштырып, бир нерсе жасап дегендей. Ошол мен үчүн аябай кызыктуу. Анан кийин IT дегенде үйүңдө отуруп алып эле бир нерсе жасасаң, бир сонун бир нерселер иштей барса аябай сонун, эми рахаттанасың да чыркап. Анан ошол менин оюмча ошол нерсени колдонуп, ошо өзүңө жаккан ишти колдонуп, өмүр бою мындай кызыктуу бир нерселер кылып, ошо азыр жасалма интеллект деген чыгып атат, ошо менен аралаштырып иштеп кетүү, ошондой максат азырынча. Жакшы, рахмат. Анда урматтуу биздин бүгүнкү коноктор, чоң рахмат. Азыр Жумамидин мырзага сөз берели. Ошол үн менен суроо бергиси келип атат окшойт менимче. Так, азыр үнүңүздү чыгарып, Жумамидин мырза. Ассаламу алейкум, кош келипсиз. Так.
Үнүңүздү чыгарсаңыз болот, мен уруксаат бердим. Мгм. Угулду, э? Угулду, угулду. Сизди угуп атабыз, Мгм. жакшысызбы? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, жакшы. Саламатсыздарбы баарыңыздарга? Бүгүн ошол мурдакы эфирге катышкан эмес элем, анан жалпы эле Айзада эжеден ошол Европада жумуш кандай, жумуш процесси кандай жүрөт, ошолор боюнча уюштурулган окшойт деп түшүндүм эменичи, основном эфирде. Анан мен баягы ушул айтылган нерселерге кошулуп, мен дагы өзүмдүн оюмду айтайын. Себеби мындай альтернативный пикир дагы болсун деп ойлодум да. Анан эме бар. Мен универди бүтүрүп туруп жумушту баштаган кезде мен верстальщик болуп баштагам да убагында. Анан ошол HTML, CSS менен баштаган кезде ал кезде дагы даже грид деген понятие жок болчу. Анан сеткалар кийин бир топтон кийин анан 960 пиксель менен грид деген понятие чыкты, 12 столба мененчи. Анан ошолорду көргөндө аябай сүйүнүп, биз колдонгонго жеңил турбайбы деп эме кылып баштадык. Кийин Bootstrap чыкты, ошонун эмесинде, основасында. Ошентип аябай жакшы эме кылдык да. Сүйүнүп, биздин жумушубузду аябай жеңилдетти верстальщиктердин. Муну мен неге айтып атам? Анткени биз ошол кезде монтип карьера кылат элек деп тигил жака бул жака резюмелерди жөнөтүп, монтип күйүп бышып, жумушка албай койгондо стресс болуп аябай эме болуп кыйналып эле жүрө бериптирбиз да. Азыр могуна карасам, ошол кезде мисалы азыр баарыбыз билебиз, Team Forest деген эме бар, сайт бар. Ал жерде даяр шаблондорду сатат, WordPress үчүн основном. Башка эмелер, CMS-тер үчүн деле бар, бирок основном ошо WordPress үчүн. Биз ошол жумуштарды биз жасай алчубуз да, колубуздан келчү. Анан бирок биз карьера кылсак экен, бизди жумушка алса экен деп, ал кезде ремоут иштеген дагы шансыбыз жок болчу көп. Бишкекте аябай кыйналганбыз да, компаниялар дагы аз болчу, резюмебиз көтөрө ары чуркап, бери чуркап кыйналганбыз. Азыр ойлосом, биз ошол Team Forest сыяктуу эмелерде өзүбүздүн мындай жумушубузду, бизнесибизди жасасак болмок экен да. Анан себеби ошол поколениедеги эмелер миллиондогон долларды, акчаларды таап алышты да. Кийин баягы историяларын таанышканда ошондой болуптур биз карьера деп жүргөн кезде. Ошон үчүн мен айтат элем, силер дагы ошондой баягы бирдемкелерди үйрөнүп алгандан кийин бизнес жасагандын жолун издегиле депчи. Карьера тигил жака бул жака жумушка орношом деп көп деле чабылбай эле койсоңор болот деп айтат элем да. айтиде себеби аябай эме мүмкүнчүлүк жогору. Английскийди жакшы үйрөнгүлө, жакшы окугула, жакшы сүйлөгөндү билгиле. Анан жакшы продавец болгула дагы, жумушуңарды бир продуктты жасап туруп сатканга аябай аракет кылгыла. Ошондон аябай жемиши жакшы болот деп ошол нерсени айтат эле. Себеби жумушка деле орношосуң, жуниор болуп орношосуң, сага middle деген звание беришет, анан сеньор болосуң, андан кийин карасаң убактың өткөн болот. Анан мындай билейм, бир продукт жасап сатып көрсөм болмок экен ошончо убакыттын ичинде деп, мындай ичимде эме калып калат окшойт да. Лично мен өзүмдө ошондой болуп атат. Ошол жаштарды ушуга чакырып кетет элем. Абдан сонун. Баарыңыздарга рахмат. Ооба. Жакшы Чоң жолугушуу рахмат. болду. Рахмат. Ооба, сөзсүз сиздин да оюңузду баалайбыз. Менимче даже баарыбыз ушуга кошулабыз деп ойбойм. Тамаша албетте. Себеби эми баардык адамдар бирдей эмес экен да. Ошол бизнеске кызыккан адамдар, өзүнүн продуктусун чыгарууга жөндөмдүү адамдар болот экен. Кээ бир программчылар бар, чындап эле аябай күчтүү, жакшы код жазат. Анан ошондой адамдар менен отуруп, келбейсиң бир нерсе жасап чыгалы, бизнес кылалы десең, айтат да жок дейт да. Мага бизнес эмес, мага код жазган жагат. Мага ошол бир чоң компанияда мен жазган коддор элдин көйгөйүн чечип атса, мен ошондон
кайф алам дейт да, мен ошондон рахат алам дейт да. Ошон үчүн демек баягы ар бир адам уникалдуу да, ошон үчүн албетте сиздин да оюңузду баалайбыз, жакшы ойду айттыңыз. Баарыңыздарга чоң рахмат. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Абдан сонун болду деп ишенем. Ушунчалык мындай кызыктуу сонун болду. Себеби мен убакыттын кантип өтүп кеткенин сезбей калдым да. Айзат эжеге аябай чоң рахмат. Ошо абдан аракет кылып жүрөсүз. Биздин да коомдогу жаштарыбыз айрыкча ошол Европада соонун зыңкыйган балдар кыздарыбыз кара жумуш кылып, жанын кыйнабай, белин кыйнабай, ушул акыл эси менен тыйын тапса, жакшы жашаса деп, билимдүү болсо, сабаттуу болсо деп аракет кылып жүрөсүз. Баардыгыңыздарга бир эки минутталык дагы бир кыска микрофон кылалы. Жакшы каалоо тилектериңиздер менен мындай жакшы бир нота менен аяктайлы. Кудай буюрса бул акыркы болбосун, дагы да уюштуруп туралы. Айзат эже, сиз. Бул жерде азыр аябай жакшы ойлор айтылып кетти. Менин оюмча мен азыр мындай баягы этап боюнча мен Мурат мырзаны аябай жакшы түшүнүп атам да. Мен ошол мындай кээ бир баягы тепкич менен кетесиң, анан кайсы бир жердеги ойлоруң окшош болуп калат экен да, мындай депчи жаңы келип аткандардын ойлору башка же андан өтүүлөрдүн ойлору башка деген сыяктуучу баягы ар ким өзүнүн жоопкерчилигине жараша. Азыр эле сонун аудио суроону уктук, же болбосо ошол айтылган ойду уктук. Негизи биз билбейм, мага ушундай сезилет, сиздер да токтоп кетсеңиздер болот, кааласаңыздар. Жаратмандык укмуш нерсе, мен абдан сыйлайм, андайга өзүнүн убактысын, энергиясын, өмүрүн берем дегендерчи. Биз ар бир убакыттын баары эле жашоодогу баалуу секундалар болуп атпайбы? Анын баарын ата энем менен чогуу өткөрөмбү, бала чакам менен чогуу өткөрөмбү, жолдошумдун маңдайында мисалы чай ичип отурган мен үчүн рахат да. Анан ошону канчалык баланс кыла алам, андан сырткары спорт кылыш керек, андан сырткары деген сыяктуу Кыргызстандагы тууган урукты унутпаш керек. Жашоо деген жалаң эле бир эле проекттен турбайт. Анан барган сайын жанагындай мисалы бизге Facebook болуп эле көрүнүп атпайбы? Бирок Facebooктун или мен өзүм эле фирмама айтайынчы, мен үчүн 100.000 профессионалдар чогулган армия түгүлдөп код жазып атат. Биз ошонун эле атын угуп атабыз. Же болбосо ар бир стартапта, менин жолдошум стартап кылат. Ошондо ошо ар бир кеткен мээнетин баягы көрдүм да, документациясын жанагындай эмелерин бүт баарын жазып атканын көрүп атам. Ошого канча өмүрү кетип, анан аягындагы биз результатты көрүп, анан эмнеге бизнес кылбай атасың, акча таппай атасың деген сыяктуу мындай кээ бир учурда мындай туугандардын арасында дагы суроолор болот да. Анан инвесторго жараша келип аткан тайминг деп коебуз, убакытка ошол биздин продукт туура келдиби, туура учурда чыктыбы, ошого элге жарактуубу, айтор аябагандай бизнес жасоонун деле аябагандай көп факторлор болот экен. Ким болсо дагы баарыңыздарга абдан чоң ийгилик каалайм. Анан менин оюмча карьераны да түрү болот окшойт да, мындай бирөө байлыктан көрөт, бирөө бийликтен көрөт, бирөөсү дагы ушундай эмеден көрөт. Масловдун пирамидасында да аябай көп ойлор айтылган. Мисалы анан адам турмушта өзүнүн бир каалоосун, жанагы бир өзүнө ылайыктуу келген нерсени таап, ошол менен бактылуу болуп жашаш керек окшойт да. Мен ойлойм да, талантына, ашыгына жараша. Мисалы баягыда деле сүйлөшкөнбүз, эгер Айтматов, Чыңгыз Айтматов мырза баягыдай биринчи образованиясы менен зоотехникте окуп калса, ошол бойдон баягы алып калмак да, мисалычы. Анан ал кишиден улуу чыгармачыл адам чыкты, же болбосо Улан Эгизбаев программист болсо бүгүн эмне болот эле деген сыяктуу нерсе да. Ошон үчүн ар бири өзүнө жаккан, талантына жаккан, өзүнө рахат бере турган нерсени жасаш керек экен деп ойлойм да. Анан мисалы учурда деги эле ушул иш чараны жүргүзүп аткандарыңыздарга, баарыңыздардын катышып аткандарыңызга аябай ыраазы болом. Анткени биздеги тепкичтер белгиленбей атат, кылынбай атат дегени менен эч бир жактардан, эч бир план менен эмес, эч бир ушундай бир бийликтен же дагы бир ушундай нерселерден тапшырма албастан өз алдынча Орто Азиядагы айтинин ушуга чейин өнүгүп атканына мен деги эле сүйүнүп атам да. Биз баягы эле башка тармактарда калып калсак эмне болмок?
ага салыштырмалуу көздөрү жайнаган балдар жуниор болобу, сеньор болобу, кандай болсо да жок дегенде айтиге баш багып көргөнү бул биздин, менин оюмча, бактыбыз, бул биздин келечегибиз. Анан чат GPT чыкса деле аны деле түшүнүп, аны да пайдаланган да киши керек, ага да туура суура бериш керек, аны да текшерген бирөө болуш керек. Айтор баардык технологиялар дайыма эле өзгөрүп келген, ошого адаптация болгон эле мындай бир билимдүү муун өсүп чыкса, абдан сүйүнөт элем да, абдан ыраазымын. Биздеги кайсы бир деңгээлде баары бир деле жылыштар бар экенин мен абдан сүйүнөм. Чоң рахмат Айзат эже. Ооба. Өтө маанилүү ойлор. Мурат байке. Ооба, кыскача айтканда мен могу өткөндө бир жакшы идея уктум эле. Мотивациянын эки түрү бар депчи. Бир түрүндө сен бир нерсени качасың, экинчи түрүндө сен бир нерсеге умтуласың да. Качканда ар дайым стресс болобуз, ишке ашпай өзүбүздү жемелеп анан кыйналабыз да. Могондо мисалы качканда деген дордойго барып иштегенден качып программист болобуз депчи. Мисалы азыркы же мисалы бир начар жумуштан качып бир оорураак бирок келечеги укмуш деп бизге сүрөттөп аткан нерсеге умтулуп атабыз да. Же болбосо чын дилиңен бир нерсеге кызыгып умтулганыбыз бир аз башкачараак болот экен да. Мисалы ошо жана код жазганда ырахаттанып, анан ошону менен бир нерсе жасап кетип дегенчи. Ошо бир аз мотивациянын түрү болот экен. Мындай башында мындай түшүнүксүз боло берет. Бирок ошо жакшылап ошо өзүңөрдүн мотивацияңарга ошо бир нерседен качып ошо айтиге келип атасыңарбы же болбосо бир нерсеге умтулуп айтиге келип атасыңарбы. Айырмасы мындай билиш мүмкүн оорураак болоттур, бирок ошону ошол жөнүндө ойлонуп түшүшүбүз керек экен да. Рахмат Мурат байке, кыска сонун болду. Ооба. Чындап муну да биле жүргөн өтө маанилүү. Нурдөлөт суроо эмес Бүгүн кечке суроо бердим окшойт. Ошол суроолорго жооп бергениңиздерге, өзүңүздөрдүн тажрыйбалар менен бөлүшкөнүңүздөргө чоң рахмат. Биз билгенге, үлгү алганга, ушунча толтура маалыматтын ичинен өзүбүзгө керектүүсүн бөлүп алганга умтулалы, аракет кылалы. Катышуучулар дагы келип катышып, угуп бергениңиздерге чоң ыраазычылык. Чоң рахмат. Анда Айзат эже, Мурат байке, Нурдөлөт сиздерге, анан келип катышып берген катышуучуларга, анан урматтуу көрүүчүлөр, муну эртең ошо ютубка да чыгарып коелу. Бул мен ойлойм жалпы элге дагы пайдалуу болот деген ойдомун. Сөзсүз ошол чыккан видеону ошол айтиге кызыккан деги эле ошол айтиде карьера жасайм деген ушул темага кызыгып жүргөн тааныштарыңыздарга жөнөтүп, пикир жазып, суроолорду дал жактан берсеңиздер, мүмкүн болушунча Айзат эжеге, Мурат байкеге жеке жеткирип, аларга да жооп алганга, кийин дагы ошол суроолорго байланыштуу дагы ушундай жолугушууларды уюштурганга аракет кылабыз. Баарыңыздарга рахмат. Бар болуңуздар, ошол ушу күйүп жанып эле ушинтип бир коомду агартууга салым кошуп жүрө бериңиздер. Чоң рахмат.